Bismillahirrahmanirrahim. Эфирибизди баштадык. Кызыктуу, пайдалуу эфир болсун баарыңыздарга. Баарыңызга ийгилик. Жандарым, жанарайым, сизге чоң ыраазычылык, сизди урматтап жанары, алтыным. Сиздин мага болгон урмат сыйыңызга ыраазымын. Сизге дагы Алла Таала ушундай сый урмат көрсөтүшүнө, каалоо тилектериңиздин аткарылышына тилектешмин. Мен жөнүндө оюңуздар аябай сонун кыздар, алтындарым. Саламыңыздарды кабыл алып атамын. Угулбай атат дейт, угулуп атат, Күчтүү эфир болот азыр. Жашыңыз канчада? Жашым 41-де. Мен мурда өзүмдүн жаш курагыман 5-6 жашка улуу көрүнөт элем. Көрсөм мен түшүндүм. Менде адамда эго состояние болот да, детский эго состояние, взрослый жана родительский. Менде ошол детский эго состояниеде калган, бирок адамда мындай баары бир кыз балада айрыкча назиктик калуу керек да. Мен өзүмдү ойлочумун, мен эркектерге окшогон кызмын, мен назик эмесмин деп ойлочу элем да. Көрсө ичимдеги кичинекей кызды жоготуп алган экенмин да. Мен өзүм теңдүүлөр менден бою узун болсо, менден семиз болсо дагы алар менден жаш көрүнчү. Мен 82-жылы төрөлгөм. 77сиңби, 78сиңби деп айтышчу да. Анан мага обидно болчу. Бирок мен түшүндүм да, ошол самооценкамдын төмөндүгүнөн болгон экен. Самооценка төмөн болгондо денеде блоктор кала берет. Менде дагы мама папа дефицити деген менде да болгон экен. Мама папа дефицити боюнча азыр айтып берем. Ата энем, Кудайыма шүгүр, жаратканыма чексиз шүгүр. Азыр ак батасын алып жумуш алып барып атамын. Бул деген балага көңүл бурулбай калат го. Ошону биз башкалардан издей берет экенбиз, башкаларга жагына берет экенбиз да. Аны дагы терең айтып берем. Качан сен денеңдеги блокторду чыгарганда, өзүңдү эркейин сезип, өзүңдү кабыл алып, назиктигиң да ойгонуп, кыймыл аракетиң дагы өзүңө жарашып калат экен. Кыздар, сиздерге угулуп атат, не слышно дейт. Сиз демек кирип чыгасыз, кирип чыгуу керек, Эфирди өчүрөйүнбү, эмне кылайын? Баштай берели эфирди. Эфирди баштай берсек бекен, Кайсыл жактан кайрылып атасыздар? Билгим келип атат. Сиздер жазып туруңуздар, кайсыл жактан кайрылып атасыздар? Мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Араңыздарда жаңы катталып аткан, жаңы мени угуп аткан кыздар бар болушу керек. Мен Турсунай Керимбековна, интим гимнастика тренеримин, интим гимнастика боюнча тренерлерди даярдаймын, психологмун, Казакстандын психологдор коомунун мүчөсүмүн. Интим гимнастикандагы Казакстанда номер 1 интим гимнастика тренеринен алганмын билимди. Психологияны дагы Казакстандан окудум. Психология бизге караганда Казакстанда өнүктү да, эрте өнүккөн. Алар терапия дегенди аябай баалайт. Бизде терапия десең, терапия эмне дейт? Терапия деген бул жаныңдын көйгөйүн дарылоо. Бөйрөгүң ооруса, бөйрөгүңдү дарылаган врачка барасың, башың ооруса, невропатологко барасың, көзүң ооруса, глазныйго барасың. Ал эми адам стресс болгондо, депрессия болгондо, өзүн таппай атканда, ачуулуу болуп атканда, дайыма маанайы жок жүргөндө, бир нерседен корккондо, сыгылганда, жашоодо туңгуюкка кабылгандай
бир сезимдерде калганда, анда адам психологко кайрылуу керек кыздар. Ошон үчүн психология илими бар. Ар тараптан экенсиздер кыздар. Эфирди сактап коюңузчу. Көлдөн, Казармандан, Бишкек, Каракулжан, Ноокат, Кочкор, Ош баарыңыздарга салам. Максы, Ысык көл, Кара Балта, Тоң, Алтындарым, Токмок, Жандарым, Нарын, Ош, Москва, Чүйке, мен демек Кыргызстандын булуң бурчунан Санкт-Петербург, Шамал-Сай, жакшы, дүйнөнүн булуң бурчунан айымдар барсыздар, кыздар. Андан сырткары менин медициналык билимим дагы бар. Акушер фельдшердик дипломду артыкчылык диплом менен аяктаганмын. Казакстандын психологдор. Ой, азыр көлүгүн көрсөтөйүн десем түшүп кетти да. Казакстандын психологдор коомунун мүчөсүмүн. Бул мыкты психолог деп беришти көйлүктү. Мен бирок мыкты психолог деген көйлүктү алгым келген эмес. Психология илимин ушунчалык жогорку деңгээлде, мыкты деңгээлде билүү үчүн мен ойлойм баардык тармагын билүү керек деп ойлойм. Азыр психология деген бул өтө көп тармактуу илим да. Детский психология деген бар, трансактик анализ бар, көптөгөн түрлөрү бар. Анан мен негизи кабыл алган эмесмин, бирок болбой эле жылдын мыкты психологу деген коомдук журналдан ушундай Кыргыз Республикасынын мыкты психологу деген көйлүк беришти, кабыл алдым. Мен негизи башында айтышканда жок дегенмин, ал үчүн дагы мен көп жыл эмгектенишим керек деп айтканмын. Бирок ушундай көйлүк ыйгарышты, төшпөлгө ыйгарышты, кабыл алдым. Рахмат, ыраазымын менин эмгегимди баалагандарына. Кыздар, азыр эфирибизди баштайбыз. Мен жөнүндө кызыгып атсаңыздар керек, мага. Эки уул, эки кызыбыз бар, жаратканыма чексиз шүгүр. 21 жыл, быйыл 22 жыл болуп атат. 22 жылдан бери жолдошум экөөбүз бирге өмүр сүрүп келатабыз. 22 жылдын ичинде бизде жашообузда ажырашуу болду. 2015 жылы биз ажыраштык, бирге жашоого мүмкүнчүлүк болбой калганда ажыраштык. 2017 бири-бирибизди сагындык, түшүнүштүк, коронабызды чечтик. Анан 2017 жылдын аягында ажыраштык. Кайрадан менде ажырашуу тууралуу ойлор болгон. Бирок күйөөмө таштап койгон учурлар болду. Күйөөм өзгөрсүн, мен эле аракет кыла беришим керекпи деген. Жок кыздар. Эркек өзгөрбөйт экен. Эркек аялды өзгөртө албайт экен. Эркек өзү өзгөрө албайт экен. Аялдын эркекке дем күчү керек экен. Кыздар, азыр интим гимнастика деген эмне? Баштайлы, кыздар. Азыр мен эфирди өчүрөйүн, Азыр кыздар, тыңдап алыңыздар. Кайра мен суроо берем да десеңиз, сурооңузга кенен маалымат ала албай каласыз. Ошондуктан мен эфирди өчүрөм. 1 саат, 1,5 саат, канча сааттык эфир болот. Мен сиздерге көп нерсе айтып бергим келет. Эфирде отурсаңыздар, мен азыр эфирди өчүрүп атамын. Мына ушул көйгөйлөргө интим гимнастика жардам берет. Зара кармай албоо, кын кеңейип кеткен болсо, жел чыкса, жатын төмөн түшсө, айыз ооруп келсе, климакс көйгөй, загиб, оргазм албасаңыз, геморрой болсо, ичиңиз катса, цистит болсо, чачыңыз түшсө дагы интим гимнастика жасагандан кийин чач түшпөй калат. Ички органдар иреттелгенден кийин чач түшпөй калат. Жөн эле шампундар менен жууп кыйнала бербейгиле. Курсак чыгып калса дагы интим гимнастика менен кирет. Овуляция жок болсо дагы яичниктердин иштөө функциясы жакшырып интим гимнастика жасаганда калыбына келет. Яичник кичинекей болсо дагы калыбына келет интим гимнастика менен. Кээ бир учурда эгерде воспаление десе,
вирус дей турган болсо, инфекция дей турган болсо, анда лечение плюс гимнастика кылгыла деп айтабыз. Фолликула жарылбай атса, жасапаты аз болсо дагы интим гимнастика менен кош бойлуу болуу мүмкүнчүлүгү абдан жогору. Кыздар, азыр көйгөйлөрдү четинен мен сиздерге айта баштайын, Так. Атканы калдың эй таңдагы, а бирок уйку мей канбады. Отурам жалгыз сен ойлой. Азыр кыздар, мен таппай калдым. Жазып алдым эле. Так, давайте келиңиздер. Мындай кылайын, мен муну өчүрөйүн. Жатындын төмөн түшүүсү боюнча айта баштайын, Эгерде сиздерде жатын төмөн түшкөн болсо, анда эч качан дары дармекке чуркабай койсоңуздар болот. Интим гимнастика менен ирээттелет. Кайсыл бир көйгөйлөрүңүздөр болуп, воспаление деген болсо, инфекция, вирус деген болсо, анда дарылансаңыздар болот. Ал эми башка учурда интим гимнастика менен гана ирээттелет. Мейли миллионер болуңуз, мейли миллиардер болуңуз, мейли сиз азыр Америкага учуп барганга күчүңүз жетет. Мейли сиз азыр Дубайга учуп барганга күчүңүз жетет. Бирок сиз интим гимнастикасыз жатынды үйдө көтөрө албайсыз. Интим гимнастика деген мына бул биздин алдыңкы булчуңдарыбызды ирээттөө аркылуу курсак бөлүктөгү органдардын жайгашуусун жакшыртуу, курсак бөлүктөгү органдардын иштөөсүн жакшыртуу, яичник матканын иштөөсүн жакшыртуу. Мына бул жамбаш сөөк булчуңу. Биздин жамбаш сөөгүбүз бул алдыңкы булчуң, биздин курсак бөлүктөгү органдардын баарын көтөрүп турат. Алдыңкы булчуңда биздин сөөгү жок булчуңдар жайгашкан, сөөгү жок органдар жайгашкан. Бул жыныс кыны, бул анус, арткы тешик, бул заара чыгуучу түтүкчө, бул клитор. Аялдар оргазм алат. Көбүнчө клитор менен эркектин үстүндө оргазм алышат. Ал эми мого интим гимнастика жакшы жасап, жана блоктордон, денедеги блоктордон, мээдеги түшүнүктөрдөн, эски түшүнүктөрдөн арылсак, могу жыныс кындын ичинде эрогендик зона болот. Сиздер демек вагиналдык оргазм алсаңыздар болот. Вагиналдык оргазм бул өтө узакка созулган, өтө узак эмес, узакка созулган, организмге пайдалуу, органдарыбызга дагы пайдалуу, жалпы мындай күчтүү лаззат болот. Күчтүү рахаттануу болот. Ушул эгерде аракет кылсаңыздар, мого вагиналдык оргазм алсаңыздар болот. Вагиналдык оргазм интим гимнастика жасагандан кийин, бир айдан кийин болуп кетеби деген болсоңуздар, эгер бир айда интим гимнастиканы жакшы жасасаңыздар, анда аны менен бирге могу мээдеги блокторду бошотуу керек. Неге эле интим гимнастика менен психология кошула берет десеңиздер, экөө бири-бири менен тыгыз байланышта. Аялдар келишет, денеси тонуста да, катып калган. Интим гимнастика жасатсаң, далысын кое бербейт, мондай бул көнүп калганда, монтенге көнүп калган, далыңды ташта, эркин кой десең деле мондай. Анан ар бир аялдын психологиясын карайбыз да. Неге бул жасай албай атат? Эмчектен эрте чыкканбы? Эмчектен эрте чыккан кыздардын дагы могу жерлери блок болуп калат, ашказандары, психосоматикага байланыштуу. Алар менен да өзүнчө иштешебиз. Кыймылы аз кыздар дагы интим гимнастика жасоодо бир аз кыйналышат, аба кирбей кыйналат. Себеби дегенде биз кыймылдаганда көмүр кычкыл газы жакшы бөлүнүп чыгат дагы, ордуна кычкылтек кирет. А биз монду отура берсек, көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыкпайт дагы, кычкылтек кириши кыйын болот. Кээ бир аялдарды ишенесиздерби? Өмүр бою швеяда иштеген кыздар келет да, аба кирбейт. Бирок чыгар десең, дей берет да, кайра аба кирбейт, чыгар десең, дейт, каяктан аба кирип чыгып атат дейсиң да. Ушундай аялдардын организми ушундай тонус болуп калган да. Анан уялчаак кыздар, көп тыюу салган кыздар дагы интим гимнастика жасоодо бир аз кыйналат, бирок үйрөнүп кетесиздер кыздар. Бул кыйын, анан кыйын турбайбы дебеңиздер. Жок, сиздер үйрөнүп кетесиздер, оңой үйрөтөбүз. Онлайн форматта эле сонун жыйынтыктарга жетип атышпайбы? Анан мындай да, туура дем алуу жасатканда башында десең, кайра үн чыгарып жаса дейбиз да. Деп айт десең, үнү кыргылданып чыкпайт. Азыр көрсөңүздөр, курсак аба алып келесиз.
кайра үн чыгарсаңыз абаны эркин чыгарсаңыз, ушуну көп аялдар жасай албайт. Чыкпайт, тамагынан болуп калат, үнүм жаман угулат дейт, комплекс көп да. Мындай аялдар менен дагы иштешебиз. Офлайнга келген ар бир аялдын психологиясына жана физиологиясына карап үйрөтөбүз. Байкасаңыздар, биз кээде сторизге чыгарабыз го, кээ бир аялдар жатып жасап аткан, кээ бир аялдар туруп жасап аткан. Жалпы мына ушул интим гимнастика жыныс-кыны жана анус, бул чоң заара чыгуучу тешикче. Ушул органдарыбыз аркылуу жасайбыз. Тилекке каршы биз бул органдарыбызды унутуп калганбыз. Эски, керек болсо жыртылган ич кийимдин ичинде жүрөт. Унутуп калганбыз, бул жака кандай кам көрүү экенин билбейбиз. Мо арзан экен, могу жака эле жазылайынчы. Могу жагыбыз арзан эмес, могу жагыбыз кымбат. Кымбатка кымбаттай карашыбыз керек. Эгер туура эмес жасап алсаңыздар, интим гимнастиканы анда зыян болуп калат. Бизге канча суроолор келет го. Мен баланчага катышкам, менде ушундай болду, анан мен зыян тартып калдым, маткам түшүп кетти, кайра хуже болуп кетти, мен вообще зара кармай албай калдым деген аялдар бизге күндө жазат. Күндө азыр интим гимнастика ошончо көп го. Башкалар кандай үйрөтөт, биз аларга жооп бербейбиз, биз өзүбүзгө жооп беребиз. Ошон үчүн кыздар интим гимнастиканы туура жасоо керек. Алдыңкы булчуңдар карарып кетет го, кыздар. Алдыңкы булчуңдар карарып, азыр күзгүдөн бир карап коюңуздарчы. Мен интим гимнастикага келген аялдарга айтам да, биринчи катышаарда күзгүдөн карап койгула алды жагыңарды. Ушундай органдарыбыз бар. Азыр кандай абалы? Капкарабы алдыңкы булчуңдар, карарып кеткенден кийин дискомфорт кылышат, улам кичинекей бир жериң өзүңө жакпаган сайын адамдын самооценкасы түшө берет, мамиледе тоскоолдуктар жарала берет, ошентип билинбейли вес топтоп алабыз, Ал эми интим гимнастиканы туура жасаганда биз алдыңкы булчуңдарды иреттеп атпайбызбы? Алдыңкы булчуңдарыңыздар сулуу болуп, сонун болуп калат. Кээ бир аялдар айтат да, мындай сонун сүйлөгөн бир кыз бар экен да, "Эже, мен алдың жагым сулуу болуп калды" дейт. Анан могу курсактар айрылып кетиптир да. "Мо айрылган курсактарым да сулуу болуп калды. Мен шок болдум" дейт да. Бир айда эле ушундай сонун результат алды да. Даже мага билинди. Биринчи келгенде курсактарын көрөбүз да, офлайн форматка келгенде курсактар айрылган болчу да. Анан өз татынакай кызы курсакка кирип калса экен дедим эле. Жок, бат эле курсакка кирди, айрылган курсактары сулуу болуп калды. Мен комментарий жандырайынчы, мен угулуп атамбы, угулбай атамбы, жазып коюңуздарчы. Угулуп атамбы? Чото менин сөзүм артта калып кеткен сыяктуу болуп атат. Видеодон. Алдыңкы булчуңдар иреттелет, демек. Эми жатын төмөн түшүүсү боюнча айтып атпадык беле? Мына ушул алдыңкы булчуңдар ооба дедиңиздер, угулуп атат, жакшы анда. Өчүрө берейин дагы. Могу алдыңкы булчуңдар төмөндөп, чоюлганда элестетиңизде алдыңкы булчуң бар. Алдыңкы булчуңдар төмөндөп, чоюлганда могу жагы самсалап тура бербейт да, курсактагы органдарыбыз дагы төмөндөйт. Матка түштү, көп аялдардын курсагы чыгып калат. Канча аракет кылсам да курсагым кирбей атат дейсиздер го, Мен курсагым чыгып калган, кирбейт бул курсак дейсиздер го. Ошол курсак бөлүктөгү органдардын бузулуусу, жайгашуусунун бузулуусу. Интим гимнастика жасаганда жатын ордуна түшөт, аны менен бирге курсак бөлүктөгү органдар дагы ордуна түшөт, курсак кирет. Мен ушул психологияга келгенде 24 сааттын 22 саатын окуп аттым. Окубайын десем ачка калган адамдай болуп, ушундай билимге суусадым да. 2 саат уктайм, 22 саат окуйм. Анан отура берип мен бөйрөгүмдү түшүрүп алыпмын да. Бөйрөгүм түшүп кеттир. Катуу ооруду. Эмне болду экен дейм, ушул эле жерим ооруй берет да. Сироз болуп калдым бекен дейм. Эмне болду экен, эмнеге эле ооруйт деп анан бардым. Барып Мавлитовко кирейин десем, Мусике Мавлитовго очередкен, анан камекке бардым. Барып мен айттым, мен сироз болуп калган окшой, мен текшергиле, срочно, аябай жакшы карагыла дедим. Мен жашагым келет, мен 4 балама керек, мен жакшы карагыла, подозрение сироз дедим да. Киргенден кийин, ой, сизде баары жакшы, ал уже жазып берди да жана врачка подозрение сироз деп. Анан киргенден кийин, ой, сизде баары жакшы, сиз каяктан таап алдыңыз сирозду деп атпайбы, сизде бөйрөк төмөндөп калган, бөйрөгүңүз опушение, ошон үчүн бөйрөк ордунан жылганга ооруп атат деди да. Анан келип эле лечение, ой, толтура дарылар жазып берип салышты десеңиз, анан дарыларын да ичкен жокмун, келип эле гимнастикаларды жасадым. Ошо психологияны окуп атканда мен гимнастиканы таштап койгонмун да. Келип эле күндө гимнастика жасайм, бир
3-4 күндө эле оору кадимкидей басылды да. Анан барып текшерилсем, баары жакшы. Жок, сизге ким айтты? Баары сонун дейт. Анан демек көтөрүлгөн экен бөйрөгүм дедим. Эми ошол жатын өйдө көтөрүлгөндө алдыңкы булчуңдар бекемделгенде курсак бөлүктөгү органдарыңыздагы кадимкидей жайгашуусу жакшырат. Кадимкидей туура жайгашып калат деп айтсак болот. Бизге офлайн форматка келген аялдар 1 айга чукул убакытта бир 20 күндөн кийин байкалат, көздөрү нурдуу болуп. Эми онлайн форматтагы аялдарды көрбөйбүз да. Мен сиздерди көрүп турган жокмун. Алар өздөрү айтышат, мени кесиптештерим сулуу болуп калдың деп атышат. Арыктадың деп атышат, сен өзгөрдүң деп атышат, сен башкача болуп калдың деп атышат дешет да. Эми бул өзгөрүүнүн сыры мындай: интим гимнастика жасайт, сабактарды угат, өзүн тааныйт да, көздөрү нурдуу болуп калат, дене башын түз алып жүрөт, осанканы түзөө деген көнүгүүбүз бар. Интим гимнастика жасайт, самооценкасы көтөрүлөт да, өзгөрүүнүн сыры ушул. Ал эми офлайн форматка келген аялдар биздин көз алдыбызда жасагандыктан алардын курсактары киргенин байкайбыз, арыктаганын байкайбыз. Сен 5-6 килограмм таштап саласыңар деп айтпайбыз. Бирок айрым учурда болот, мен 5 килограмм таштадым деген аялдар болот. Даже биз таң калабыз аларга, о, сонун болгон турбайбы деп. Бирок 2-3 килограмм таштайт. Анан жанагы суу денедеги шиктери кетет да, көбүнчө ошентип мындай бизге аябай билинет да арыктаганы. Көбүнчө объемдору кетишет. 1-2 килограмм салмак ташташат, 3 килограмм салмак таштадым дейт. Көздөрү нурдуу болот. Өзүңүзгө байкалып атабы, ооба, өзүм сүйүп баратам, мурда көзгүдөн карагым келчү эмес, азыр өзүмдү күндө көзгүдөн карайм деген чоң эчекелер бар. Мен деле сулуу турбаймынбы деген. Көздөрү нурдуу боло башташат. Себеби эстроген гормон жакшырат интим гимнастика жасаганда. Анан кадимкидей аял ажарына чыга түшөт, көздөрү нурдана түшөт. Билесиздерби, мен бир учурларда самооценкасы төмөн аял элем. Өзүмдү баалабаган, көзүм да өзүмө жакпаган, кашым да өзүмө жакпайт, мурдум жакпайт, оозум жакпайт, бүт турган турпатым жакпайт. Кашым капкара болсо дагы мен кашымды кыска деп критикалайт элем өзүмдү. Кашым кыска деп өзүмдү критикалайт элем. Мен салондорго барсам дагы, оозуңуздун формасы аябай сонун экен, көзүңүздүн формасы аябай жакшы экен деп кээде салондорго барсам ошентип айтса дагы мен аларга ишенчү эмесмин. Самооценкам төмөн болчу. Азыр Кудайыма шүгүр, мен өзүмдү жакшы көрөм. Алла Таала берген дене мүчөмө ыраазымын. Толук түрдө кабыл алдым өзүмдү. Сиздерге ошол өзүңдү кабыл алуу сабагы берилет. Өзүңдү кантип кабыл аласың? Өзүңдү кабыл ал десең эле, болбой эле күзгүнүн алдына келсең эле өзүңө жакпаган жериң көрүнүп атат. Сени кичинекейиңде мурдуң бучук деп койгон, көзүң тосток деп койгон, сары машка, кара деди, сары деди. Баары бир самооценкага таасирин тийгизип тура берет да. Ал эми биздин сабактардан кийин сиздерде жакшы бир результаттар болот. Азыр жаңы программалар кирди 43кө. Сонун программалар кирди. Ким катышса повезло. 10 миңден жок дегенде 10 миңден коюу керек болчу. Мен негизи курсумдун баасын 100 миңге баалайм. Эгер башка өлкөдө өтсөм, мен, например, Казакстанда өтсөм бул курсту, мен 100 миңге өтмөкмүн. Казакстандан мага жазылгандар аябай көп. Мен ойлойм, же баа арзан болгон үчүн катышат, же сабактарым жагат. Эки варианттын бири. Ошол сабактар биз өткөн сабактарды, мисалы Казакстанда 75 миң, 80 миң, 100 миң деп коет. Еще биздей сабак бербейт, түз эфирден өтпөйт да. Эми аларды критикалоо деген нерсе жок. Алардын өзүнүн системасы бар го. Казакстанда курулуп калган система бар. Алардын онлайн сабактары өзүнүн форматында Казакстандын элинин кабыл алуусуна карап өтө берет да. Бул 2000 сом деген не деген сөз? 1000 сом интенсив и про деген 2000 сом. Өтө арзан баа. Баалар көтөрүлөт. Ким мени тандаса, ким кааласа, мага жазыла берет. Себеби мен жашоодо ажырашууну да көрдүм. Кайын журтум менен мамилем быт-чыт да болду. Кайнем, алсын, деги койчу бир үй бүлөдөгү эч бир адам менен кайын журтумда мен жакшы тил табышуу оор болду да, көрсө менде чек ара болбогон экен, самооценкам төмөн болгон экен. Өзүмдү идеалдуу көрсөттүм, элдин баарын идеал көрдүм, туура эмес жашадым, эркек болуп кеттим дегендей. Самооценкасы төмөн адам көп жерде туура эмес сүйлөп алабыз, ийгиликке умтулуудан коркобуз. Ошентип анан бизге Кудай сыноо берет да. Өзүңдү кабыл ал, эй пендем, көзүңдү ач. Мен сени неге жараттым? Сен неге адамдарга көз каранды болосуң? Сен неге адамдардан сүрдөйсүң? Неге? Деп Кудай бизге сыноо берет экен да.
Билим сөзсүз эле университетте же сөзсүз эле мектепте эмес. Билимди азыр сиздер китептерден алыңыздар, курстардан алыңыздар. Эми курстарда бизде канча китеп, канча курстардан алган билимдер топтому да. Сиз бир китепти окушуңуздар керек. Китеп дагы аябай адамдын өнүп өсүүсүнө жакшы мүмкүндүк түзөт. Анан эми курстардын айырмачылыгы китептерден көп китептердин топтому, көп курстардын топтому. Мен жалаң Казакстандан окуйм психологияны, себеби диндин чегинде өтүлөт да, бизде деле ооба өтүлөт. Бирок психология мен трансактик анализ боюнча окудум да, курсактагы баланын психологиясынан баштап. Могу анын жатын төмөн түшүүсү боюнча айтып атам го. Мына ушундай абалда дагы интим гимнастика менен калууна келтирсе болот. Бул кадимки бизге келген аялдын алдыңкы булчуңу. Ушундай абалда негизи операция дейт экен да, бизге бир гинеколог айтпадыбы? Биздин могу экинчи офисибиз Медиплюс медцентр. Как раз бишкектиктер барсыздарбы, келесиздерби? Мастер-класс болот, аябай кызыктуу мастер-класс болот. Жан дүйнөңүздөр эс алып кетет, баягы бүтпөгөн тирилик деген о дүйнөгө барганда бүтөт. 11 февралга пландаштырып, магистраль 8 микрорайондогу Медиплюс медцентрде биздин мастер-класс өтөт. Келиңиздер, ар бириңиздерге жагымдуу, пайдалуу эфир болот, мастер-класс болот. Мына да, ошол айтмакчы, ошону айтып келип атпадымбы? Медиплюс медцентрде ошол гинеколог айтат да, аябай жакшы болгон турбайбы дейт. Биз биринчи стадияда дейт, гимнастика жасап көр деп айтабыз дейт. Анан экинчи стадиядан кийин операция кылдырыш керек да дейт. Анан жок эжеке, экинчи стадиядан кийин операция кылдыруунун кереги жок. Моундай болуп сыртка чыгып калса дагы интим гимнастика менен калууна келтирсе болот десем, эже кадимкидей сүйүндү. Чында ушундай аябай сонун турбайбы, давай анда интим гимнастика жасасын. Сонун турбайбы деп ал гинеколог эже дагы аябай сүйүндү да. Мурда медицинада ошондой жол менен келгенде көп аялдар дейт жатынан түшүрүп алып келет. Ушунчалык баягы көңүлүң ооруйт дейт. Жап-жаш келиндердин жатын сыртка чыгып калган дейт да. Айла жок операция дейбиз. Бирок операция деле убактылуу болушу мүмкүн. Толук өмүр бою жардам бербеши мүмкүн операция деле деп эже күйүп айтып атат да. Эми мына бул нормалдуу жайгашуу, матка, жыныс-кыны мүчө кирет, жыныстык катнаш болот, жана бала бул жерде чоңоюп, бала жыныс кынынан чыгат. Бул нормалдуу жайгашуу. Биринчи степень уже мына караңыздар, нормалдуу жайгашуу и биринчи степенде мондай болуп түшүп калды. Экинчи степенде бул колуңузду монча салсаңыз эле кынга кирет да, уже тиет маткага. Үчүнчү степень почти кынга келип калды. Мына бул биринчи степень, экинчи степень, бул үчүнчү степень, мына кындын оозунда көрүнүп турат. Төртүнчү степень деген толук мондай түштү да, уже толук кирди. Матка төмөндөгөн сайын жыныс кыны дагы кеңейип кетет. Бизге келген аялдар, маткасы төмөн аялдар сразу гимнастика жасап атканда эле билинет да. Опушение сизде десең, ооба дейт да. Ушундай абалда да калууна келет кыздар. Эч ойлонбой, операцияга шашылбай гимнастика жасаңыздар. Азыр мүмкүнчүлүк, Кудай бизге сонун мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Ушул Кудай түзүп берген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, интим гимнастика эле жасай коюңуздар, калууна келет. Мына ушундай абалда матка төмөн түшсө, мондай абалда мына. Бул бизге келген айым, бул дагы матканы ордуна коюп алды. Бирокчу кыздар, эгер ушундай абалга келип калган болсочу, ушундай, мондай абалга келип калган болсо, анан мондай абалга келип калган болсо, интим гимнастика эле жасаңыздар, кыздар. Анан офлайнга келиңиздерчи. Себеби 4-чү степень болуп калганы, матка сыртка чыгып калганды бир аз ордуна келтирүү убакытты талап кылат жана кылдаттыкты талап кылат да. Ошон үчүн канча жаш куракта болсоңуз дагы офлайнга эле келиңиздер деп айткым келет да. Кыргызстандын кайсыл булуң бурчунда болсоңуз дагы матка түштү деме көп ооруларды пайда кыла берет. Спайка, трубанын жабылып калуусу, синихи деген бар. Матка түштү, эми бул жанагы го. Өзүнүн функциясын жоготот да ордунан түшкөндөн кийин. Сиз бир жерде монтип кыйшайып салаңдап тура бериңизчи, асканын боюнда эмне болор экенсиз, Ошол сыяктуу эле матка төмөн түштү, демек проблемалар жаралат. Бөйрөк түшөт, курсак бөлүктөгү органдар жабыркайт. Кечине эле ордунан жылдуу функциясын жоготот. Организм акырындык менен функциясын, иштөө функциясы өзгөрөт тескери жакка. Ошон үчүн матка төмөн түшүп калса, сыртка чыгып калса, көрүнүп калса, колуңуздарга урунуп калса, жууп атканда колуңуздарга урунса, жаныңызга кыянаттык кылбай келгиле. Кимдер келе албайт? Өзүнөн акча аянгандар келе албайт.
самооценкасы төмен адамдардын келе албашын байкадым да. Мен сиздерди бир бул жерде мен сиздерди коркутуп сенин самооценкаң төмөн деп турган жокмун кыздар. Мен аялдарды көрүп атам да. Мына мону мондай ушул аял, мына ушул аял 32 жашта. Караңыздарчы, 32 жаш. Ушунчалык бир кумарга батып, жыныстык катнашка бара турган кез. Мына передний стенка, еще клитордун булчуңдары да төмөндөп калган, передний стенкасы түшүп калган. Ушунчалык төшөктө да гүлдөй турган, жашоодо дагы күндүз гүлдөп, түндө төшөктө гүлдөй турган, ачылып жашай турган курагында маткасын ушинтип төмөн түшүрүп алды. Стенкасы да төмөн түшүп калган да. Анан жасап атасызбы десем, менде ушундай болуп атат дейт, онлайнга катышты. Жасап атасызбы десем, убактым болбой атат дейт. Ор көтөрөсүзбү десем, ооба дейт, эркектин да ишин кылам дейт, күбөм кетет, огород кылам, муну кылам, мал карайм дейт. Анан мындай жаным кейип кетти да. Жардам сураңыз десем, колу бошобойт да дейт. Колу бошойт, айланып кетейин. Сиз жок болсоңуз эмне, тирлик кылынбай калабы, күйөөңүз жумуш кылбай калабы? Просто биз жагынгыбыз келет, ыңгайлуу болгубуз келет, макталгыбыз келет. Себеби бизди эч ким мактабай калганго, 10 ишти сонун кылып туруп бирөөнү дурус эмес кылсак, неге тамагыңдын тузу моундай, тузун аз салыпсың, сонун кылыпсың да, мой жагын мындай коюп кылып коюпсуң деген сөздөрдү уга берип биз көнүп калганбыз да, баарын сонун кылганга ушунчалык аракет кыла беребиз да. Жагынганга аракет кылабыз. Сиз ойлобойсуз, мен жагынып атам деп ойлобойсуз, бирок бессознательно бала кезден денебиз сактап калганго, мени мактаса экен, мен жакшы болсом экен деп. Себеби кичинекей кезибизде биз керек болгубуз келет, мындай пайдалуу болгубуз келет. Кичинекей кезинде бала ошондой болот, мында баланы жумшап койчу, жаным деп. Азыр ким кичинекей балаңыз барбы? Кичинекей балаңыз жаныңызда ойноп аткан болсо, азыр мындай кайрылыңыз. Ул болсо, Адилет мырза, мага могу китепти берип коесуңбу деп чоң адамдай кайрылсаңыз, же кызыңыз болсо, Арузатым деп, Арузатым, мага ушуну мындай кылып коесуңбу деп сурансаңыз чоң адамдай, тим эле сизге элеп желеп болуп ошону сүйүнүп аткарат. Эч нерсеге карабай чуркайт ошол балаңыз сиздин айткан сунушуңузду аткарууга. Моундай ушундай толук түшкөндө биз алчу эмеспиз да. Бирок ушундай абалда келди бизге бир аял. 10 күндө жатынын ичине киргизди. Толук көтөрүлүп кеткен жок, бирок 10 күндө деген жатынын ичине кирип калды. Элестетиңиздер. Мындай абалда жүргөн аялдар кээде айтышат да, мон деп турам бир жерде, анан туруп мындай турсам маткам кирип кетет ичине, анан кайра басып кетем, түшүп кетейин дегенде кыпчып туруп калам деп айтышат. Не кереги бар ошентип өзүбүздүн жаныбызга кыянаттык кылып. Да бир эже келди. 10 эле күн жүрдү да. 10 күн күндө келейинчи, мен кетишим керек болуп атат, күндө келип үйрөнүп кетейинчи деп, анан барсам неберелеримди карайм да, анан карабаганга болбойт да деп. Биз ушу кыргыз коому, биз өзүбүздү сүйүү деген биз үчүн проблема. Өзүңдү жеңүү кыйын. Бар сен бир мектепте жылдын мыкты мугалимин алуу оңой да сага. Эми кыйын албетте аны деле, бирок өзүңдү жеңүүгө караганда оңой. Мыкты келин бол, өзүңдү жеңүүгө караганда оңой да, бирок өзүңдү жеңе алсаң, анда жашоо сага жеңиштерди өзү берет. Сени кыйнабай берет. Сен өзүң эле мыкты мугалим сага өзү келет. Мыкты врач сага өзү келет. Мыкты келин сага өзү келет. Мыкты жар, ханышайым сага өзү келет. Ушундай абалда дагы келиңиздер, канча жаш куракта болсо дагы келип офлайн форматта катышыңыздар. Мындай абалда болсо үйдө жасабай эле коюңуздар. Онлайнга катышпай эле коюңуздар, эгер мондай абалга түшүп кеткен болсо. Ошол сыртка чыгып калганда офлайнга эле келиңиздер. Ал эми мен айтып өткөн биринчи 4кө чейинки стадияда онлайнда жасасаңыздар деле калыбынан келет. Былтыр мен айтам го, былтыр бир аял биринчи чалды да, мен операция кылдырган келдим деп, интим гимнастика жасасам жардам береби деп. Анан ооба, мен анда азыр эми убактым тыгыз, андагыдай болуп чалганга убактым жок. Азыр мен жеке кабыл алам адамдарды, жеке терапия жүргүзөм. Билгендер билесиздер араңыздарда. Интим гимнастика боюнча тренерлерди даярдайбыз. 2 офисибиз бар, офлайн, онлайн, тияка бияка чуркайсың да. Онлайн сабактарды өтөмүн, ошондо былтыр өзүм чалдым, бирок ошол эжеге 2 күн жазылбады. Жазыласызбы десек, жок жазылбады, өзүм чалдым. Эже, эмне кылдыңыз десем, операция кылдырам деди, айтор унутуп атам.
Анан 2 күндөн кийин айтор өзү чалды кайра. Мен интим гимнастикага жазылайын деп. Интим гимнастикага жазылды 15 күндөн кийин. Кадимкидей жатын өйдө көтөрүлдү, интим гимнастиканы күчтүү жасап 6 килограмм вес таштадым деди. Себеби ага керек болду го. Акчасы калыш керек болчу, жанында 60 миңи, маткасын көтөрүш керек болчу, операция кылгандан кийин тирликке жарабай калат, барып туруп тирлигин кылыш керек болчу, акча табыш керек болчу. Ага матка керек болду мындайча айтканда. Анан бат результат алып кетти. Жатын төмөн түшсө, эч ойлонбой интим гимнастикага келиңиздер. Кийинки көйгөй кайсы эле? Кындын кеңейүүсү боюнча айтайын, Зара кармай албоо боюнча айтпапмын. Азыр мен зара кармай албоо боюнча айтып кетейинчи. Зара кармай албасаңыздар деле интим гимнастика менен калыбына келет. Зара чыгуучу түтүкчө, мына бул кичинекей түтүкчө. Мына. Зара чыгуучу түтүкчө, мына ушул орган элестетиңиздер, биздин алдыңкы булчуңда жайгашкан. Могу алдыңкы булчуңдар, жамбар сүйөк булчуңдары биздин курсак бөлүктөгү органдарды көтөрүп турат деп атпайбызбы? Жыныскынында, могу зара чыгуучу түтүкчөдө, клитордо сөк жок, ануста сөк жок. Могу сөк булчуңдары аркылуу гана башкарылат, өзүн өзү башкара албайт. Эгер могу булчуңдар самсалап бошоп кетсе, сөөгү жок булчуңдар деле эрксизден бошоп кетет. Элестетиңиздер, могулар бошоп кетип атса, муну кынды башкарып турган, зара чыгуучу түтүкчөнү башкарып турган булчуңдар бошоп атса, булар деле эрксизден бошоп кетет да, туурабы? Эми биз алдыңкы булчуңдарды бекемдегенде зара кармай албоо көйгөйүнөн арыласыз. Миллиардер болсоңуз дагы дары менен айыкпайт. Операция кылсаңыз кайра бизге келесиз. Ишеним менен келиңиздер. Турсунайга акча керек да, ошон үчүн интим гимнастика сунуштап атат да дебеңиздер. Менин рызкымды Кудай башка жактан да берет. Мен айына 200 миң акча таап турган учурда мен аны таштап, мен интим гимнастикага келгенмин. Кудайым рызкыны сурасак ар тараптан берет. Кудай бай. Сен сура, Кудай берет. Сиздер акча үчүн Турсунай ушинтип атат дебеңиздер. Мен мына үстүндө Кудай турат, мен күйүп айтып атам. Зара кармай албасаңар, дарыларды алып, витаминдерди алып, кыйналбай азыр интим гимнастика жасагыла. Монтип кыпчынып чуркабастан. Канча жаш курактуу болсо дагы бул көйгөйдөн интим гимнастика менен арыласыздар. Андан кийинки көйгөй кындын кеңейүүсү жана жел чыгуу боюнча айтайын. Кыздар, зара кармай албоо көйгөйү менде бар болчу да. Мен кичинемден шашат элем да. Кичинекейимден ошол менде шашып калуу көйгөй болчу. Мага бул норма болчу да, себеби мен эс тарткандан мен шаштым го, ажатканага шашып бардым, келин болгондо деле шаштым. Анан интим гимнастикага келип, адам шашпай барса болорун, үйдөн чыгып Дордойго барып, Дордойдо деле ажаткана издебей кайра үйгө келсе болорун түшүндүм да. Атам менен апам мени эрти менен эрт ойготуп алып, алып барбаган жагы калбаган го. Бишкекке ал убакта бир мен 8 жашымда келгем. Ошондо 33 жыл мурда Бишкекке келүү кыйын болгон. Бишкекке келүү деген бул Москвага барып келүү же Америкага барып келүү деген сөз эле да. Бишкекке келип кетүү аябай мындай кыйын болчу да, билесиздер да. Биз кичинекей кезибизде Бишкек барып келди деген башкача болчу эле го. Атам мени Бишкекке алып келип да көрсөтүп кеткенде эч нерсе жардам бербеген. Мен мүмкүн анда чочуп калдым, бирок менде детский установка, менде курсакта болгон экен. Апам менден чоң баласы боюнан түшүп, менден чоң баласы көз тийип деп айтылат, көз тийип деп аны чоого жетер айткан го, көз тийүү бар деп, көз тийип чарчап калып, о дүйнөгө учуп кетип, ошол учурда мен боюнда болгом. Анан апам ошол учурда жашоого таарынды, өзүн күнөөлөдү, себеби дегенде кыргызчылык кылалы деп тайынем айтканда апам кылдырбай койгон экен да. Ал убакта дин башкача болчу, Советтер Союзу. Болбой больницага алып барган, бирок барганда уже менден чоң баласы апамды, мен байкем болгон да, көзөтүп калган экен да. Апам өзүн күнөөлөдү, эмнеге апамды уккан жокмун, эмнеге тиги ошол байкебизди көргөн киши айткан экен да, дем салдырып койгула, бир нерсе кылып койгула деп чыгып кетип айтып өткөн экен да, себеби көзү бар киши болгон экен. Анан апам өзүн күнөөлөдү, таарынды, башканы күнөөлөдү, неге келди, неге антти деп.
ошол сезимдердин баары мага берилген экен. Мен бессознательно өзүмдү күнөөлөй берет элем, тамагым тузу кем болуп калса да өзүмдү күнөөлөйт элем, өзүмдү төмөн сезет элем баарынан. Көрсө ошол менде курсактан алган детский установка бар экен. Ишенесиздерби, мен азыр таарынбайм. Мен бир туугандарыма айтып ыйлаган күндөрүм болгон да. Мени ушул абалымда кабыл алгылачы. Мен таарынчак болсом, мен табиятым бул. Мен о дүйнөгө мени менен кетет. Мага айтпай эле койгулачы, сен таарынчаксың деп айтпай эле койгулачы, баарың таарынчаксың деп айтасың. Ооба, мен таарынчакмын, бирок билбейм эмнеге таарынганымды деп бир туугандарыма ыйлаганмын да. Эгер кабыл ала албай атсаңар, мага сүйлөбөй тургула деп айттым. Мен менен байланышпай тургула. Мен бул мүнөзүмдү өзгөртө албайм. Мага Алла берген мүнөз деп айтканмын да. Бирок мен ушул установкамды тапкандан кийин ишенесиздерби? Ошондон кийин эч кимге таарынбадым. Азыр установкаларды табуу, эмдөө түрлөрү деген сабагым бар, про тарифинде берилет. Кадимки терең жумуш жасайбыз. Эми мага да Алла күч кубат берсин, сиздерге дагы ким катышса аларга дагы күч кубат берсин, эрк берсин, сабакты аткарып, аягына чыкканга. Жакшы сабактарды киргизип атам, өтө психологиялык терең сабактарды киргизип атам. Болгону 2000 сом. Катышып калыңыздар, бул бааны мен көтөрөм. Интенсив тарифи 1000 сом боюнча кала берет, мен катыша албайм деген айымдар үчүн, бирок про тарифи көтөрүлө берет. Сиздер 2000 сом менен 10 000 сомдук сабакка катышып атам, акция менен 10 000 болуп аткан сабакка катышып атам деп түшүнүңүздөрчү. Жыныс-кыны кеңейип калган болсо, азыр мына бул жатын түтүкчөсү, могу яичник, жатын түтүкчөсү. Бул шейка. Бул жыныс-кыны. Эгер жыныс-кыны бошоп кетсе, мына мүчө кирет да, мисалы, мүчө кирет дагы, мүчө киргенде жыныс-кынында боштук калып калат да. Боштук калып, анан ушул жака аба кирип чыга берет. Жел чыгуудан, интим гимнастика менен жыныс-кынын ирейт дегенде, жел чыгуудан арыласыз. Ал эми жыныс-кыны кеңейип калса дагы, мына караңыздар, нормалдуу кындын ичи ушундай болот, кындын булчуңдары. Азыр көпчүлүк аялдарда кыны кеңейип кеткен аялдарда могу жакта кан айлануу жакшы эмес, алсыз, булчуңдар чоюлуп кеткен, стенкалары кулап, мондай болуп, дөмпөйүп, кулап дегенде мондай болуп төмөндөп кеткен да. Ал эми интим гимнастика жасаганда жыныс-кыны кадимкидей ирейттелет. Азыр видео бар бекен, ошону көрсөтүп койсом. Көрөйүнчү. Азыр кыздар, мен көрөйүнчү. Видео болсо көрсөтөйүн или жок бекен. Так. Каякта жүрөт, шашканда издегенде чыкпай калат, жетейин деп калдым. Мынакей. Мына. Жыныс-кыны мына ушундай болуп акырын ирейттелет. Туура гимнастика жасаганда, туура жасоо керек кыздар. Туура эмес жасасаңыздар зыян, туура жасасаңыздар пайда. Кантип кыз абалына келет деген кыздар. Результат 3-7 күндө билине баштайт. 3 күндөн баштап билине баштайт. 3 күндө сиздерге күйөөңүздөр комплимент айта баштайт. Мисалы, сиз 13-үндө курска катыштыңыз, болгону туура жасоо керек, Сиздер мисалы туура эмес уктап алсаңыз, кыйналат булчуңдарыңыз, ал эми туура уктасаңыз, эргип, сергип уктайсыз. Ошол сыяктуу эле интим гимнастиканы дагы туура жасоо керек. Сиздер сөөгү жок органдарга жасайсыздар, сөөгү жок булчуңдарга жасайсыздар. Туура жасоо керек. Азыр арзан курстар көп го, бирок мага тандагандар, мени тандагандар гана катышат. Мен ыраазымын, мени тандап ушунча айым катышып атат, оффлайнга мен үчүн келип атат. Турсунай Керимбековна үйрөтөбү деп. Менин тренерлерим да күчтүү, өзүм да үйрөтөм, жана тренерлерим да үйрөтөт кыздар. Ал эми онлайнда өзүм өтөмүн, анан чогуу да гимнастика жасайбыз. Мына. Могу ошол жыныс-кынын ирээттейбиз. 3 күндөн баштап сиздерде результат боло баштайт. Эртең 13-үндө курска жазылсаңыздар, 16-сында күйөөлөрүңөр комплимент айта баштайт. Кысып атат, ысып атат,
эмне кылып атасың, чок болуп кетти го, кайнап кетти го, от болуп атат, күйүп атат деп комплимент айта баштайт. Бирок интим гимнастиканы сиздер күйөөңүздөр үчүн эмес, өзүңүздөр үчүн жасайсыз. Өзүңүз үчүн жасаңыз. Күйөө үчүн амал бул бизди сындырат. Себеби биз Кудай үчүн амал кылышыбыз керек, Кудай үчүн кантип амал кылабыз? Кудай бизди жараткан үчүн биз Кудай үчүн кылабыз. Аллахым, сен мени инсан кылып жараттың, сен ыраазычылыгың үчүн, сен мени кандай табият менен жаратсаң, мен ошондой өмүр сүрүүгө мен аракет кыламын дешибиз керек, Интим гимнастиканы биз өзүбүз үчүн жасашыбыз керек. Жыныс жана жел чыгуу боюнча айтып өттүм. Негизи жатын төмөндөсө деле 3 күндөн баштап жыйынтык болот, жел чыкса 1 жумадан баштап жыйынтык болот, зара кармай албасаңыздар 3-7 күндө жыйынтык боло баштайт, жыныс төмөн болсо да 3-7 күндөн, 3 күндөн баштап да негизи билинет. Жатын төмөн боюнча айтып өттүм. Айыз ооруп келсе дагы, неге менструация ооруп келет кыздар? Менструациянын ооруп келиши мындай. Жатын 24 саат бою биздин организмди көзөмөлдөп турат да. Эгерде опушение болсо, аял дайыма стресс абалында жүрсө, көбүнчө курсагы чыгып кетет, могу капталдары чыгып кетет, майлары, жамбаштары чукурайып кетет эмеспи? Сандары ичкерип, жамбаштары жалпайып, даллары жоноруп кетет го, аялдардын фигуралары бузулуп кетет, Ошол эстроген гормону жетишсиздигинен да көбүнчө аял ачуулуу болгондо же өзүн баалабаганда эстроген гормону бузулат, же уйку бузулганда гормондор бузулат дагы. Анан айыз келген учурда эки кызматты аткара албай калат жатын. Жатын 24 саат бою организмди көзөмөлдөйт жана айыз келген учурда айыз функциясын аткарат. Ал эми аялдын физиологиясы, аялдын маанайы жакшы болсо, аялдын өзүнө деген махабаты болсо, махабат деген бул сырткы келбетти карап алтын тагып коюу деген сөз эмес. Аялда өтө ашыкча салмак болбосо, анда бул көйгөй болбойт. Интим гимнастика жасагандан 1 жумадан баштап иреттеле баштайт. 1 жумада кадимкидей результат билинет. Анан кыздар айтмакчы, мен ойлоп жүрөм, кыз балдар катышса болобу деп сурайсыздар го. Мен кыз балдарга арзан эле кылып туруп, 300-400 сомдон кылып туруп эле көнүгүү көрсөтөйүн деп атам да. Кыз балдар үчүн гана, только айыздын ооруп келишине гана. Бирок сиздер про интенсив тарифине катышыңыздар керек. Интенсивде да бар ушул көйгөйлөрдөн арылуучу көнүгүүлөр, и продо дагы бар. Анан могу климакс боюнча айта кетейин. Климакс болгондо бул аялдар көбүнчө 50дөн өткөндөн кийин климакска кабылышат, бирок азыр климакс жашарды, 40-38 жашта дагы климакстын белгилери байкалат, 25 жашта дагы климакстын белгилери байкалат. Эми айтайын дегеним, эгерде 50 жаш куракка чейин сиздерде климакс болсо, климакстын белгилери болсо, жаңы башталып аткан болсо, анда интим гимнастика жасап, кайрадан нормалдуу айыз көрүп алсаңыздар болот. Биздин өзүбүздүн тренер азыр эртең орто сайда интим гимнастика боюнча тренерликте Зина эже экөөбүз алып барабыз. Зина эже өзү айтып атат, 50 жашта мен нормалдуу айыз көрүп атам. Мен даже ушул күтүп атам дейт. Мен аздектеп күтүп атам дейт. Мен да канча жылдан бери нормалдуу көрбөй калгам айызды дейт. Азыр мына 50 жашында өзү да сонун результат алды. Жана бизде 47 жашта эже келди. Ал биринчи мындай болду да. Келип анан графиги туура акчасын төлөп кеткен да, графиги туура келбей, акчамды кайтарып бергиле дейт. Анан биз айттык, графигиңиз туура келгенде келесиз, акча кайтарылбайт деп. Анан кайра келдиби, келип аябай ыраазы болуп атпайбы ошондо. Акчамды кайтарбай койгонуңа ыраазымын депчи. Кадимкидей айыз көрүп атам дейт. Биз кийин сурадык да, кийин кандай болуп калды, кийин кайда келдиби десек, нормалдуу 4 күн айыз көрүп атам. Кадимкидей менструациям келип атат дейт. Сагынып калыпмын менструацияны дейт да. Ошол эгерде сиздерде 5-6 жылдан бери климакс болуп жүрсөңүз, анда 5-6 жылдан кийин нормалдуу айыз көрөсүз, стабильно көрүп каласыз деп айтпайбыз, бирок климаксты жеңил өткөрө аласыз. Климакс жеңил өтөт, баягы ысып, муздабай, ачууланбай, нерв системасы бузулат эмеспи, бүткүл организмге таасир этет эмеспи, ошол башка органдарга зыянсыз климаксты жеңил өткөрүп алууга болот интим гимнастика менен. Анан 55тен ашып калган болсоңуз, анда ошол сиз дагы жеңил өткөрүп аласыз.
Загиб матки болсо дагы интим гимнастика жасайсыз. Интим гимнастика менен загиб түздөлөт. Кадимкидей эми загиб матки деген бул жатындын кыйшайып калуусу, бүктөлүп калуусу, алдыга артка же кыйшайып калуусу, ишегине карап кыйшайып калат. Негизи бүктөлүп калуусу ар кандай абалда жатындын кыйшайып бүктөлүп калуусу, ал эми интим гимнастика жасаганда загиб матки түздөлөт. Бизде результаттар аябай көп. Анан могу оргазм боюнча. Оргазм бул аял адамдын, жалпы эле адамдын организмине керектүү процесс. Оргазм алганда денеге жайылган сонун сезимди сезет. Аял адам дагы, эркек адам дагы. Алланын каалоосу менен жыныстык катнашта боло турган күчтүү сезим. Муну эки адамдын каалоосу менен боло турган сезим деп берди Кудайым. Бир эле адам өзүнөн өзү оргазм ала албайт, эч убакта сонун оргазм ала албайт. Эки адамдын каалоосу менен болот. Эгер сиз жыныстык катнашта лаззат албасаңыз, анда күйөө бир жыгач менен, цемент менен жыныстык катнаш болду да, бүттү, туруп кетет да. Эркектер ар бир уруктугу түшкөн сайын оргазм алат, ар кандай деңгээлде. Аялдар жыныстык катнашта кош бойлуу боло берет, оргазм албаса деле, бирок өмүрүндө бир жолу же ар дайым оргазм алышы мүмкүн аялдар. Оргазм алган аялдар абдан көп. Кийин оргазм алып калдым, күчтүү лаззат келди, мен ушуну ушунча жашка чейин билбепмин, бул сонун нерсе турбайбы деп айымдар оюн бөлүшөт. Оргазм деген сонун сезим. Аялдар үчүн жашоо, сүйүү, махаббат бул бала кароо, эркектин жакасына картуу тамак жасоо. Биз аялдар сүйүүнү ушундай түшүнөбүз да. Эркелөө, бизди эркелетиш керек деп сүйүнөбүз. Ал эми эркектер үчүн бул жыныстык катнаштан күчтүү лаззат алуу кыздар. Эркектердин энергиясы бизден 5-6 эсе көп. Бирок эркек үчүн оргазм албайсыз, оргазм өзүм үчүн алам деп жыныстык катнашка барыңыз. Оргазм кантип алуу керек, проработкалары берилет. Кантип оргазм алуу керек, установкалар табабыз. Кээ бирлер айтат да, билбейм мен эмнеге оргазм албайм, билбейм мен уяла берем, билбейм мен ушундаймын. 50ден ашып калса деле, можак уже түшүп калган да, болбой эле күйөөсүнөн уяла берген аялдар бар. Ошол уялуу эмне үчүн сизде эмнеге оргазм албайсыз, установкаларды табуу сабагы. Оргазм дагы психологиялык жактан тереңдетилип өтүлөт, үстүртөн өтүлбөйт. Бала кезден калган установкалар, оргазм албасаңыз эң биринчи себеби ушул. Мисалы сизди көп тыйды да, байкеңиз тыйды сизди, түз бас, түз кел, неге тиги жигитке сүйлөп атасың, сени жеңил деп ойлоп калат, билесиңби, сени кандай кызды ойлоп атканын билесиңби, эркектер деген ушундай, сени бат алдап кетет, колуңду карматпа, төрөп коесуң деген сыяктуу сөздөрдү уккан аял анда оргазм албашы мүмкүн. Бала кезден калган эркектерге блокко сиз ойлойсуз, мен эркектерге блок деле жок, менде эркекти жакшы эле көрөм, жакшы эле ойлойм дешиңиз мүмкүн, бирок ал сиздин денеңиз сактап калган блок. Мен азыр ошол денедеги блоктор боюнча айтайын эле. Азыр мага жакын болсо ошол сүрөт. Так, денедеги блок деген эмне? Аракет кылам көрсөткөнгө. Мына травманын оргазм алууга таасири деп атабыз, Мына караңыздар, могу фиолетовый болуп турган адамдын жаны, түшүнүгү деп түшүнүңүздөр, белый сиз да. И неге сиз оргазм албай калдыңыз? Мисалы, сизге сексуалдык бир зулум көрсөтүлдү да, кичинекей кыздарга көп да айтышат да, мени бирөө сарайга сүдүрөп кирип кеткен, анан кийимдерим чечкенге аракет кылган, алдыма колун салып көргөн, эстедим дешет да. Же болбосо сизди уят деди, жыныстык катнашын көрүп калдыңыз ата апаңыздан, мунун баары сизде жыныстык катнашын көрүп калдыңыз, жаман турбайбы, секс деген жаман деп түшүндүңүз да. Мына бул травма, сизде уже детский травма. Сиз чоңоюп кеттиңиз, бирок сиздин түшүнүгүңүз баягы травмада калып калды да. Кичинекей кыз болдуңуз, чоңойдуңуз, анан апа болдуңуз. Ошол түшүнүктөрдөн арылуу керек. Сиз могу сазга батып калдыңыз да, травманы мындайча айтканда.
бала кезден калган установкалар деп атабыз, же болбосо сизди аябай көп тыйып салган болушу мүмкүн да. Сиздин аябай мурдуң кандай, сенин көзүң кандай, сен не деген кыз, бою кандай, далысын кара, аппак болуп, сапсары болуп, жымшыйып деген сөздөрдү айтса дагы адам комплекс алып калат го. Же болбосо алдыңкы булчуңдарыңыз ооруп калды, же болбосо бирөө кармап койду, ооруйт деген нерсени дене сактап калган да. Сиз унутуп калдыңыз азыр, бирок аны тело сактап калган, дене сактап калган. Ошол установкаларды бошотуу керек. Ошол установкалардан кантип бошонобуз? 43-чү группадан баштап, мына жаңы 13-чү офлайнда да берилет оргазм сабагы. Кантип установкалардан арылабыз? Жана онлайнда да берилет. Азыр оргазм сабагы мурдагыдан да жогорку деңгээлде өтүлөт. Мурда айымдар өтө сонун сабак дешчү, бирок азыр андан дагы сонун сабак өтүлөт. Кийин пайда болгон түшүнүктөр: чарчоо, мен чарчадым, эртең жумуш кылуум керек болчу, акча табыш керек болчу, баланы багыш керек, баланын жоопкерчилиги менин мойнумда, үй салыш керек, мисалы да. Же болбосо күйөөсү жыттанат, тердеген аялдар айтат да, мен ушундай тердеп, күйөөм тердеп турса эле ачуум келип кетет, же болбосо бирөө келип калат деген түшүнүктөр, же комплекстер, мен семирип кеттим, мен мындай болуп кеттим деген дене комплекстери кийин пайда болгон түшүнүктөр. Андан башка да көп, азыр үстүртөн айтып өтөйүн. Ал эми алдыңкы булчуңдардын алсыздыгы. Эң акыркы себеп бул алдыңкы булчуңдардын алсыздыгы. Интим гимнастика жасасам эле мен кыз болуп кетем, оргазм алып кетем деп түшүнбөш керек кыздар, Демек сиздерге түшүнүктүү болду деп эсептейм. Интим гимнастика жасасам эле болду, мен кыз болуп кетем деп түшүнүп албаңыздар. Биринчи психологиялык жактан иштешибиз керек. 80% психологияга байланыштуу. Ал эми алдыңкы булчуңдар бошоп кеткен болсо, мына биз алдыңкы булчуңдарды бекемдегенде жыныс кыны иреттелет, клитордун булчуңдары бекемделет, дагы сиз күчтүү лаззат ала аласыз. Андан кийинки андан кийин геморрой, ич катуу деп атабыз, Геморрой болсо дагы мына азыр көрүнөт бекен. Мына бул анус да, биз алдыңкы булчуңдар, мына арткы тешик, мына анус. Ушул жыныс кыны жана анус, бул жактан бала чыгат, могу жерден зара чыгат. Анус деген арткы тешик, бул жактан заң чыгат, Биз интим гимнастиканы жыныс кыны жана анус аркылуу жасап, ушул бардык көрүнүп турган көйгөйлөрдөн арылабыз да. Геморройдон арыласыз интим гимнастика менен. Жана курсак бөлүктөгү органдарга да жакшы деп атпайбызбы? Кынды жумасыз. Мисалы да эми. Дайте аны күнү кийин курска келгенде көрсөтөлү. Интим гимнастика жасаганда курсак бөлүктөгү органдардын иштөөсү жакшырып, запордон 2 күндөн баштап арыла баштайсыздар. Ич катуу деп көрсөтүлүп турат. Циститтин келип чыгуу себеби ар кандай, көбүнчө алдыңкы булчуңдар бошоп кеткенден ар кандай ооруларга туруштук бере албай, анан ушул көйгөй келип чыгат. Же биринчи цистит болсо барып көрүнүү керек, урологко көрүнүү керек, гинекологко көрүнүү керек да. Анан лечение жазып берсе, лечениясын алып коюңуздар дагы, плюс гимнастика кылыңыздар. Анан хронический болсо цистит, анда интим гимнастика жасайсыз, а эгерде таасир бербесе, анда лечение плюс гимнастика кыласыз. Же болбосо таасир берди, бирок кээде кармап кала турган болсо цистит, анда лечение плюс гимнастика кылып койсоңуз жок болуп кетет. Арыласыз. Анан чач түшсө дагы. Чач түшсө интим гимнастика жасаганда гормондор жакшырат, кан айлануу жакшырат, метаболизм жакшырат, дагы аял бул көйгөйдөн арылат. Мисалы, менин чачым аябай куюлуп түшчү да. Нары бассам чач, постельде атсаң чач, ушундай тажап кетет элем, кухняда чач да. Тамак жасаганда чачым көрүнбөй, монтип алып жасачумун чачым түшүп кетет эле. Интим гимнастика жасагандан кийин менде бул көйгөй жок болду. Жана аялдар да айтат, менин чачым төгүлөрчү, азыр чачым түшпөй калды деп айтышат. Аялдар көп, аялдар айтышат. Шампуньдан издебей биз ички органдарды тиреттегенде чач түшүүдөн арыласыз. Курсак чыгып калган болсо дагы ошол интим гимнастика жасаганда арыласыздар. Мунун баары ушул 1 айдын ичинде эле иреттеле турган, 3 күндөн баштап жыйынтык бере турган көйгөйлөр. Интим гимнастика бул өтө чудо деп айткым келет да. Анан овуляция болбосо дагы интим гимнастика жасап, овуляция, яичник жана фолликула болду, Кыздар, алдыңкы клиторда карарып, чоюлуп калат го, мындай кызыктай болуп калат. Ал эми негизи клитордун өңү розовый болуу керек, Анан жыныс кыны жана губаларда розовый болуу керек,
ошол губадагы кадимкидей сонун болуп, сулуу болуп жашарып калат. Ал эми яичник боюнча айтып атканбыз. Мына бул жатын түтүкчөсү. Бизде ушундай орган бар. Эми бул жабык, бирок бул жерде иш жагын көрсөтүп койду го. Бала ушундай уруктук келет дагы, уруктук барып, яичникке кошулуп, анан бала жатынга түшөт, жатынга 3-4 жумада түшөт. Могу интим гимнастика жасаганда биз курсак бөлүктөгү органдарга да жасайбыз да. Алдыңкы булчуңдарга жасалган күндөн баштап уже жатын жашара баштайт. Жатын мына ушул эле жерде турат да, көрдүңүздөрбү? Демек, биринчи күндөн баштап жатынга, яичникке, жатын түтүкчөлөрүнө кадимкидей таасирин тийгизет дагы. Яичник кичинекей болсо жетилип, анан могу фолликула жарылбай атса жарылып, овуляция болбой атса овуляция болот. Интим гимнастика жасаганда сонун жыйынтык аласыздар. Көп бизге келип кош бойлуу болгон аялдар көп. Ал эми жатын түтүкчөсү, мына бул жатын түтүкчөсү, жатын түтүкчөсү мындай да спайка болуп калат, жабылып калат. Ал эми интим гимнастика жасаганда спайка кетип, жатын түтүкчөлөрү ачылат. Бирок спайка, жатын түтүкчөлөрүнүн жабылып калуусу 1 айдын ичинде эле болуп кетпеши мүмкүн. Мүмкүн 5 ай жасайсыз, мүмкүн 6 ай жасайсыз да. Ал эми калган көйгөйлөр, мына бул жердеги көйгөйлөр 1 айдын ичинде эле иреттелет. 3 күндөн баштап эле жыйынтык берет бул жердеги көйгөйлөр. Мен азыр сиздерге сабактын программалары боюнча көрсөткүм келип атат. Мына бул жерде эми скрин кылып алып түшүнсөңүздөр болот. Бул интенсив тарифи, скрин кылып алсаңыздар болот. Сторизге да чыкты. Массаждын түрлөрү бар. Кыздар, бул жерде эркектин жыныс мүчөсүнө жасала турган, шариатка туура келген көнүгүүлөр берилет. Бүткүл денеге массаждар берилет. Эгер сиз жасап бербесеңиз, салондордон аны мырзалар башка жактан деле жасатып алат. Бир массаждын даамын татты, бүттү эркектер. Андай массаждан оңой менен баш тартпайт. Скрин кылып алып туруп көрсөңүздөр, же сторизди караңыздар, Бул интенсив тарифи. Ал эми про тарифи. Про тарифин мен эми экранга көрүнүү үчүн ушундай кылып койдум, бирок бул жерде көрүнбөйт экен, Негативдүү ойлордон арылуу сабагы бар, үй бүлөлүк кризистен чыгуу, күйөө менен мамилени жакшыртуу, оргазм алуу, ысык келинчек техникасы, оргазм алууга жолтоо болгон блокторду табуу, мамилени бекемдөөдө маанилүү кадамдар, акылдуу аял жана амалкөй аял деген сабагыбыз бар. Аялды бактылуу кылган 4 сыпат, белек алуу техникасы, бала тарбиялоо сабагы, кол жеткис айым болуунун сырлары, эркекке жаккан аял, атаны кабыл алуу, апаны кабыл алуу, негативдүү ойдон арылуу үчүн проработка психологиялык берилет. Бала тарбиялоо сабагы, баланы кабыл алуу. Көп аялдар бар, мен балам менен уруша берем, баламды болбой эле урушуп алам деген аялдар бар. Ошол баланы кабыл алуу, өзүңдү башкаруу боюнча техника берилет, психологиялык. Интенсивде деле бар бул сабактар. Ал эми мына про тарифинде мына кол жеткис айым болуунун сырлары, про интенсив негизи 7 сабак окшош интенсив пронуку. Анан 8-чи сабактан баштап пронун тарифинде өзгөчөлүктөр бар да. Кол жеткис айым болуунун сырлары, эркекке жаккан аял, самооценка боюнча сабак, өзүңдү кабыл алуу боюнча проработкалар берилет, психологиялык. Сепарация деп коет. Мисалы сиз балаңызды бир жака жөнөткүңүз келбей, балаңызды алдей кылып жүрөсүз го, канатыңызга калкалап, Биз да ошол сыяктуу эле ата-энебизге тартыла беребиз да. Мисалы, сепарация деген бул көбүнчө кимдерге керек? Сепарация сабагы кимдерге керек? Бул жерде кыздар программаны мындай кылыңыздарчы, бул жерде жакшы көрүнбөй атат. Дайректке жазып туруп, мага программа бергиле десеңиз, дайректтен кыздар сизге программа берет. Сепарация деген бул, мисалы, сиз өмүр бою күйөөңүздүн көңүл буруусун күтүп келдиңиз да. Күйөө мага жакшы сүйлөп койсо, күйөө мага көңүл буруп койсо, телефонду карабай мени караса, күйөө мага белек алып берсе, мени эркелетсе, башка аялдарга сүйлөгөн жылуу сөзүн мага сүйлөсө деп, сепарация ошол аялдар үчүн керек. Ата-энеге болгон таарынычтарды унутуп, аларды кабыл алып, биз өзүбүз инсан экенибизди, өзүбүзгө гана өзүбүз жакшылык кыла аларыбызды түшүнгөндөн кийин жашоодо бизге ийгиликтер өзү жарала баштайт, акча өзү келе баштайт.
оргазм жакшыра баштайт. Себеби ата энебиз менен мамиле оргазмга дагы таасирин тийгизет. Акча дагы. Акча таба берет, бирок берекесиз болот да. Мен жакшымын дейт, бирок бала кезинде бар таарынычтар бар. Акча таба берет, берекеси жок. Оргазм ала берет, бирок күйөөсү менен мамилеси жакшы эмес же болбосо. Ошон үчүн ушул сабактар сиздерге сөзсүз керек. Мына бул жерде балада үй бүлө мүчөсү деген сабагым бар. Бул кимдерге? Бул интенсивде прода дагы бар. Балдарыңыз менен мамиле. Мына азыр ушуну эле карап туруп байкап көрүңүзчү. Балдарыңыздын кимиси менен мамилеңиз кандай? Биринчи балаңыз, экинчи балаңыз, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи балаңыз кайсыл балаңыз менен мамилеңиз кайсыл деңгээлде? Кайсыл балаңыз менен мамилеңизди жакшырткыңыз келет? Кээ бир энелер бар, кызым менен мамилем жакшы эмес, балам менен мамилем дурус эмес деген. Өнүгүү деңгээлиңиз кайсыл деңгээлде? Жолдошуңуз менен мамилеңиз, кошуналар менен, өзүңүз менен мамиле эң маанилүү. Ден соолук, материалдык абалыңыз кайсыл? Эми самооценка сабагы бар. Самооценка деген бул өтө мындай психологиялык деңгээлде жогору берилет. Күйөө менен мамиледе, кайын-журт, бир тууган кесиптештер менен болгон мамиледе самооценканын таасири. Бул деген мындай кыздар. Көп аялдар айтат да, мен өзүмдү карап жүрөм, сырткы келбетимди карайм, фигурамды карайм, боеном, жакшынан кийинем, бирок күйөөм экөөбүздүн мамилебиз баары бир дурус эмес, экөөбүз сүйлөшпөйбүз, урушуп кетебиз дейт да. Ички дүйнөнү да толтуруш керек кыздар. Ички дүйнөнү, жан дүйнө байлыгын дагы толтурушубуз керек. Күйөө менен мамилени бекемдегин келсе, эң биринчи өзүң менен мамилени бекемде. Кайын журтуң, бир тууган кесиптештериң менен мамилеңди бекемдегин келсе, биринчи өзүң менен мамилени бекемде. Өзүңө сый, урматың кандай? Күзгүнү карачы. Жаның эмнени каалайт? Таба аласыңбы жаныңдын каалоосун? Же карап туруп, могу үй бүтүп калса, же кредит төлөнүп калса деп атасыңбы? Демек сен өзүңдүн мээңде өзүң жоксуң да. Кыздар, түшүнүктүү болдубу? Сиздерге эфир кызыктуу болду деп ишенемин. Анан могу жерде дене блоктору деген сабак өтүлөт. Дене блоктору бул мындай, денебизди биз баардык жерде көтөрүп жүрөбүз. Жаатканага барсак да, чай ичсек да, конокко барсак да, жумушка барсак да, ата энебиздикине барсак, балабыздыкына барсак дагы биз денебизди көтөрүп жүрөбүз, мындай да. Бирок кесиптештерибиздин алдына барганда ыңгайсыздык, өзүбүздү төмөн сезебиз, же болбосо мондай адамдар бар да. Монтип отурат. Өтө самооценкасы төмөн. Билинет. Эгерде адам өзүнө баасы жогору болсо, өзүн сүйсө, анда ал жайдары болот. Баардык адамдарды кабыл алганды билет. Жана кымбат машиналарды минип алган аялдар бар го. Алар дагы ошол арзан машинадан өзүн төмөн сезиши мүмкүн. Же кымбат кийим кийет, арзан кийим кийсе өзүн жакшы көрбөйт, алар дагы өзүн төмөн сезиши мүмкүн. Ошол дене блокторунан арылуу. Мисалы, көзүм жымшык дейт да. Мынтип берет, кээ бир аялдар келет да. Көзүн беките берет да. Өзүн кабыл албоо. Өзүн кабыл албаган аялдардын келини менен проблема, баардык адамдар менен проблема. 2 курс биригип канча сом? 2 курс биригип болгону 2000 сом кыздар. Азыр арзан баада катталып калыңыздар. Мен өзүмдүн билимиме жогорку деңгээлде баа беремин. Катышкан адам утат. Интенсив тарифи 990 сом, про тарифи 2000 сом. Эки тарифте тең өтө жогорку деңгээлде сабактар берилет жана гимнастикалар өтүлөт. Түз эфирде чогуу да гимнастика жасайбыз кыздар. 13 февраль күнү сабак башталат. Онлайн сабак. 14 февраль 2 офисте тең Максимум бизнес центр филармониянын жанында жана магистральда офлайн курсубуз башталат. Матка жок болсо дагы жасай берсеңиздер болот. Киста миома болсо дагы жыныстык катнашка барасызбы? Демек интим гимнастика жасай берсеңиз болот. Кечки убак офлайн курска катталсак, жумушубузга ылайыктуу кылып график түзүп бере аласызбы?
биздин графиктер менен таанышыңыз. Анан могу магистральдагы 8 микрорайондогу офистен кечки убакыт түскөнгө аракет кылабыз. Онлайн окуганга шартым жок. Саламатсызбы же, мен сизден сурайын дегеним, менин боюмда бар 5 айдан өтүп калды, бирок менин алды жагым ылдый тартылып атат. Энзим гимнастика жасаса болобу? Угроза бар деди. 5 айлык болсо да, негизи кайсыл куракта болсо деле, кайсыл жумада болсо деле интим гимнастика жасай берсе болот, бирок 12 жумага чейин угроза болсо жасабай турган жакшы да. Ал эми 5 ай экен, угроза бар экен, жасайсыз, бирок биз көрсөткөн эреже менен гана жасайсыз, режимден чыкпайсыз, эрежеден чыкпайсыз, болду. Оффлайн курсубуз интим гимнастика 5000, чыгыш би 2500, йога 2500. Башкалардан сиздики кымбатыраак дешиңиз мүмкүн. Же башкаларда баалар кандай билбейм, бирок бул баалар дагы кымбаттайт. Анткени бизге оффлайнга келген аялдар сөзсүз 100% результат аласыздар. Онлайндагы аялдар дагы үйдөн аракет кылсаңыздар, сөзсүз жыйынтык аласыздар. Бул мен, бул сиз. Аракет экөөбүздөн болгондо жыйынтык болот. Мен алдыга кетип, мен баарын берип, сиз могу жакта кала берсеңиз, анда жыйынтык болбойт. Ортодо бизди байланыштырып турган эч нерсе болбой калат, Онлайнда дагы сонун сабактар өтүлөт, гимнастикалар берилет. Эки формат тең сиз үчүн пайдалуу. Кээде бар оффлайнга келген аялдар деле онлайнга жазылат. Алар көбүрөөк сабактарга кызыгышат. Эми көнүгүүлөрдү биздин көз алдыбызда жасайт го. Сабактарга кызыгышат да. Же онлайндан оффлайнга барган аялдар бар. Бир катышканда результаты болобу, оргазм албоо боюнча 13 февралда катышсам, сабактарды көрүшүңүз керек болот. Ооба, гимнастика жасайсыз жана сабактарга маани бересиз. Менструация жок 3 айдан бери гормональный нарушение деген азыр айтып өттүм, кыздар. Демек түшүнүктүү болду деп ойлоймун. Жаңыланды кыздар, жаңы программаларыбыз бар. Мынакей, ушуну азыр мен мындай кылайынчы, өчүрүп туруп айтып өтөйүнчү. Бул эмне үчүн маанилүү? Ата-эненин күйөө менен мамилеге болгон таасири. Ата-апа дефицити деген эмне? Ата-энеңиз мындай да, кээ бирлер күйөөсүнөн апа издей берет, ата издей берет да. Мисалы, күйөөсү кабагын салып койду, болду, жана аялдын маанайы түшүп калат да, күйөөм кабак салды. Күйөөм кабагын салып эрген жакпайт, кыйкырган жакпайт, кызгана берген жакпайт, контролдой берген жакпайт дейт. Сизди болду, мында башка жерде да контролдой берди, контролдоду, болду, мен уже өзүмдү кармай албай калам. Сизди ким көп контролдоду эле? Апам дейт да. Күйөөмдүн ичкенин такыр көтөрө албайм, же болбосо күйөөмдүн монтип көп сүйлөгөнүн көтөрө албайм. Ким көп сүйлөйт эле? Атам дейт да. Ата-эненин күйөө менен болгон мамиледе жана акча табууда өтө чоң таасири бар. Ата-энени кабыл алуу сабагым өтүлөт, тереңдетилип берилет кыздар бул жолу, жана фото разбор кылынат. Ата-апа дефицити деген бул ушундай да. Мисалы, кече мага бирөө келди. Такыр күйөөсү менен урушат, тил табыша албайт да. Тайнесине таарынат, чоң атасына таарынат, күйөөсүнө, кайын журтуна, бүт адамдарга таарынат. Көрсө, аны кош боюнда болуп калган экен, апасынын турмушка чыга электе, апасы боюнда болгон экен да, бул кыз боюнда болгон, бирок апасы турмушка чыга элек болгон да. Анан баланы түшүрүп салууну каалаган экен. Мен түшүрүп салгым келет деген экен. Бул жерде травма, не живи деген травма болот. Анан ал өзүн керек сезип калган, курсактан эле 6 жумалыктан баштап баланын түйүлдүктүү нерв системасы иштейт, 40 күндүктөн баштап анын жүрөгү сога баштайт эмеспи? Демек, ал сезимдери аркылуу туйду апасынын түшүнүктөрүн. Мен керек болчу, мени түшүрбөчү деп өзүнүн күнөөлүү сезиптөрүндү керек болгусу келди, монтип кыйкыргысы келди, курсакта жатканда мен керек, неге мени түшүрөсүң деп кыйкыргысы келди түйүлдүк убагында, Анан бул жашоого төрөлгөндө башка адамдар менен мамиле түзүүнү кыйналды да. И атасынын вниманиясын, апасынын вниманиясын башка адамдардан өмүр бою издей берет. Анан бул жолу фото разбор кылабыз. Кудайым мага күч кубат берсин. Убактым кетсе дагы сиздер менен фото разбор кылууга аябай тырышам, аракет кылам. Бул жерде бар бекен фото? Кичинекей кезибиз менен байланышабыз. Эмоционалдык байланыш деген сабактар болот. Эми мен азыр мактанып отурганга деле чындап айтсам, кыздар, азыр убактым жок да. Бирок өтө сонун сабактар болот экенин мен айта аламын.
Мисалы мына ушул сүрөттөн ким эмнени көрдү? Ушул сүрөттөр аркылуу травмаларды табабыз. Бул сүрөттөн ким эмнени көрдү? Жакшылап көрүңүздөр. Мен азыр сүрөттү кайра өчүрөмүн. Установкалар табылат, адамдын ички сезимдери. Кээ бирлер айтат да, мен атам менен мамилем сонун, мен апам менен мамилем сонун. Жок, мен аз таарынбайм дейт. Бирок таарыныштары көзүнөн, могу жерине түшкөн бырыштарынан, эмоциясынан, отурушунан, манжаларынын кыймылынан, бутунун абалынан, бутун кантип отурат, анын турган турпатынан, оозунун формасынан, мурдунун формасынан, анын таарыныштары, өзүнүн төмөн баалоосу көрүнүп турат. Баары ушундай сенин көз алдыңда баары көрүнөт, камера прям да. Ал эмнеге таарынат? Бирок ал өзү мойнуна албайт. Жок, мен эч кимге таарынбайм, баарын кечиргем, жакшы. Бирок ичте калып калган нерсе жакшылап отуруп ойлонуп көрүңүзчү. Кичинекей кезиңизде эмнеге таарындыңыз эле? Ушуга таарынгам, бирок азыр эми унутуп деле калдым. Кез-кезде эстегенде сезимдериңиз көтөрүлөбү? Ооба дейт. Анан чарчайм дейт да, чарчайм, энергиям жок. Көңүлүм ишке келбейт, жата берем, жумуш баштасам аягына чыкпай калат дейт. Энергиясы таарынычтарында жүрөт го. Ушундай сиздерге фото разбор болот. Ким түшүндү? Бул сүрөттөн ким эмнени көрдү? Чыгара албай калдым го. Ой, неге де чыгара албайм? Апасы жана кызы дейт. Кыз апасына эркелеп, апасы аны эркелеп аткан. Кыздын абалы кандай экен? Маанайы кандай экен? Бири-бирине болгон, өзүн өзү кучактап турат, энесинин кызына болгон сүйүүсү. Кыздын маанайы кандай экен? Өзүн баладай караган аялды көрдүм. Өзүн баладай караган аялды. Өзүн өзү көтөрүп турат, өзүн өзү эркелетип атат. Кантип таарынбай калгансыз? Ошол установкаңды табуу керек. Травмаңды таптың, неге таарынасың? Ошол травмаңды тапкандан кийин эле таарынбай каласың да. Каяка кетип калды? Жана сүрөттү кайра бир көрөйүн десем, көрсөтүп коеюн десемчи. Эненин бала болгон сүйүүсү, баланын маанайы кандай экен? Баланын маанайын ким тапты? Анан могу ким азыр жазды? Өзүн баладай караган аялды көрдүм. Өзүн баладай караганы кандай? Ошондо өзүн кандай абалда карап турат? Маанайы кандай экен? Өзүн кичине кезинде апасы эркелетпей калган. Кимиси сиз болдуңуз? Апа сиз болдуңузбу же кызы сиз болдуңузбу? Энеси кызын. Эненин кызына болгон сүйүүсү, өзүнүн кичинекей элестетип атат, өзүнүн кичинекейин. Маанайы жакшы. Азыр могу жерден кимиңиз эмнени айтып атасыздар? Мага көп СМС келип кетти. Мен негизи ушундай да кыздын колуна алгансызбы? Кыздын көзү жабык, колу манжалары жабылуу. Сиз могу Окунбековна деген айым сизге мен суроо бергим келип турат да. Кыздын көзү жабык, колу манжалары жабылуу деп атасыз го. Жаңы нерсе кылуудан коркпойсузбу? Жаңы нерсе кылуудан, жаңыга умтулуудан коркпойсузбу? Же болбосо кой ушуга деле шүгүр, мен ушинтип жашай берейин деген ойлоруңуз барбы? Тапсам деле арыла албай атам. Сабакка катышыңыз. Мен 1 сааттык терапиям 3000 сом азыр. 1 сааттык терапиям 3000 сом. Биринчи терапия 2 саат болот, 6000 төлөп мага жазылып атышат. Бирок мага жазылуу азыр толо, кыздар. Февраль-мартка запись толо. Азыр арзандатчы десеңиз деле жазыла албайсыз. Апрелден баштап жазылып орун алгандар бар. 2 терапия 9000 болот. Сиздер өзүңүз терапия кыласыз, установкаларды табасыз, суроо жооп болот, бул 2000 болуп атат. Мен өзүм кээде ичим ачышып кетет, ушу 2000ге берип атам деп, бирок баа кымбаттайт кыздар. Алдыда буюрса, Кудайым буюрса, бааны көтөрөм. Себеби мен өзүмдүн билимдеримди баалайм. Мен арзан алып турган жокмун билимдеримди, кымбат алам. Эң арзан билимим 100 000 болду.
250 000 300 000ге мен билим алып келатам жана бар убактымды сарптап атам. Балдарыма тамак жасаганга убактым болбой калат. Же өзүмгө да түнкү уйкумдан безип мен окуп атам. Эркелөөнү каалап жатат. Кимдин эркелеткенин каалап атат? Эмне деп эркелеткенин каалап атат жаным? Күйөөңүздүн дагы эркелеткенин каалайсызбы? Баланын маанайысыз. Өзүңүздү көрдүңүзбү? 7 925 52 94 85. Сизге окшошпу бала? Бала сизби? Айласы жок балага күлүп турат. Жаным. Баарына жаккысы келди, Өзүңүздү көрүп турган жоксузбу? Апасы мен болдум. Ушул талкуулар болот, ал группада болот кыздар. Азыр мен бул жерден кимиңиздер эмне жаздыңыздар, мен адашып калдым. Мен энеси болуп элестеттим. Бала болгон сүйүү бардык ою балада. Түшүнүктүү кыздар. Шак таштагандан коркком. Көрдүңүз мына кыздар. Окунбековна деген айым колу жабылуу, көзү жабылуу адамды көрдүм, кызды көрдүм деди. Сиз али кичинекей бала болуп жүрөсүз да, кичинекей кыздын колу буту жабылуу. Демек сиздин кичинекей кезиңиздеги травмаларыңызды табуу керек. Сизге ким эмне деп койду экен да? Шак таштагандан корком деп атасыз го. Ошол коркууну табуу, өзүң менен өзүң мамилени жакшыртуу, мээдеги ойлорду тазартуу деген сабак бар. Про сабагына жазылсаңыз жакшы болот. Интенсив сабагында да көп сабактар бар, бирок про тарифте дагы көп сабактар бар. Ал өзү чоң эле кыз экен, кичине алдейди кылып кучактап алыптыр. Энелик мээрими жок экен. Энелик мээрим жок экен. Азыркы энеде балага болгон сүйүү жок. Ошондо бала сизби же кызбы? Негизи бул өзүнүн кичине убагы жана чоңойгондогу убагы. Негизи бул ушундай фото. Бирок эми бул психологиялык фото да, же аны өзү деп айтпайбыз же. Ооба деп атасыз. Энеси баласынын күлкүсүн каалап атат. Бала сизби же Камчиева деген бала сизби же эне сизби? Кыздын өзүмдүн апам кыздын түшүнүксүз болуп калдым. Мээримге толуп турат. Жакшы, мен эч нерсе таппадым, жетишпей калдыңыз го. Колунда кызды сыноо менен карап турат. Ошондо кыз сизби? Орозбакова Салкын айым. Ошондо кыз сизби же апабы? Апасы ичинен кайгылуу. Жандарым. Бирок кыздын кебетеси апасыныкындай. Тасалмалуулукту көрдүм апасынан. Демек, Ади Ибек кызын Ибек кызы Наргиза дейби? Айтор. Сиз сыртыңыздан абдан жакшы болгуңуз келет. Анан ичиңизден таарыныштарыңыз барбы? Же баарына жаккыңыз келеби? Жакшы болгуңуз келеби? Айтыңызчы, жакшы болгуңуз келеби? Баарына жаккыңыз келеби? Мактоо уккуңуз келеби? Каалайсызбы мактоо укканды? Чарчап турсаңыз дагы бирөөгө жардам бергени чуркайсызбы? Бирөөнүн сунушунан баш тартканды билесизби? Айтыңызчы. Кайтарым байланыш кылсаңыз. Наргиз айым, Ади Ибекова дейби, Илбекова дейби? Мээримге толуп турат. Сабак бир айда канча жолу болот? Интенсив 7 сабак болот интенсивде. Камчиева. Эне дедиңиз. Не деген суроо бердиңиз? Мен уже унутуп калдым да. Биринчи эмне деп айттыңыз эле? Эне сынап турат дедиңиз, Үй бүлөдө канчанчы кызсыз? Камчиева. Сиз менин оюмча мактоо угуп эле чоңойгон кызсыз деп ойлоймун да. Тазалыгыңызды сактаган. Мен оюмча көзүм ачык эмес го. Жакшы окуган, үлгүлүү адамсызбы? Эчтеке байкабадым, энеси мен болдум. Ушундай разборлор болот кыздар. Аны эми биз аны сабактар Инстаграмда өтүлүп, Телеграмга жүктөлөт жана разбор чатта болот. Мага күч кубат берсин, бул жолу разбор кошуп атам. Мен уже кыз мен деп жаздыңыздар, мен уже суроо бергеним унутуп калдым да. Бирөөдөн жардам сурап тургандай эркелегиси келип турат. Жаным, ким?
Кызбы? Кыздар, мен уже ким эмнени жазды, мен түшүнбөй калдым, билбей калдым. Көп смстер келип кетти го менин эненин ордунда. Мунун ичинде кайгысы көп болсо да кызына күлүп турат. Өзүңүздү көрдүңүзбү? Интенсив менен пронун айырмасын айттым. Группага кирип сурайсыздар же Инстаграмдан сурайсыздар? Менин апам 55 женский жактан уруп атат, офисиңиздин адрес. Офисте Максимум бизнес центр, филармониянын артында. Максимум бизнес центрде бир офисибиз бар. Экинчи офис Меди плюс медцентрдин ичинде. 11 февраль 13:00 бизден акысыз мастер классыбыз өтүлөт. Келип катышып кетиңиздер. Абдан сиздер үчүн жагымдуу атмосфера болот деп ишенебиз. Мен азыркы учурум ушундай, аябай чарчадым. Кызынын күлгөнүн карап кайгылуу күлүп тургандай жандарым. Энеси баласынын күлкүсүн каалап жатат. Үй бүлөдө бир кыз. Чыгыш бий онлайн барууга. Апасы мээримдүү карап турат, бирок кызынын көзүндө таарыныч көрдүм. Жаным, ошондо сиздин кимдерге таарынычыңыз бар? Кимге таарынычыңыз бар? Кимге таарынасыз? Бала кезден бир кичинекей бир нерсеге болсо да таарыныч, бир кичинекейиңизден катып калган установкаңыз барбы? Таарынычыңыз барбы? Кымыз айым эстеп калайынчы. Кымыз айым сизге ушул суроону бердим. Азыр суроолор көп болуп кетти, жооптор да көп болуп кетти, аралашып кетти да. Кымыз айым, мен сиздин жообуңузду күтүп атам. Апасы мээрим төгүп карап тур. Кыздын көзүндө таарыныч деп атасыз го. Сиздин кимге таарынычыңыз бар? Кимге таарынасыз? Кимге терең таарынычыңыз бар? Көп мактоо угам, бирок бирөөнүн сунушунан баш тартышым кыйын. Демек установкалар менен иштөө керек. Азыр эми чатка келгенде дальше уланмакта. Азыр эми мен сизге суроо берсем башкалардыкы калып кетет экен. Только бул суроо жооп эфир болуп калат да анда. Кыз айласы күлүп тургандай жандарым. Жеке консультация 1 саат 3000, бирок азыр кезек күтсөңүз апрелге жазыласыз. Азыр март менен февраль толо, орун жок. Даже өзүмө убакыт калбай калды. Мен айтып атам, азаздан алгыла деп атам, тыгыз кылып койбогула деп атам. Себеби онлайн сабак, офлайн сабак, жеке кабыл алуу, мындай өзүмдү эзгим келбей атат да. Азыр менде ошондой график менен иштеп атам. Мен апам жанында тиги жана кымыз деген айым сиздин сурооңузду жогото албадым бекен, Эне баланын ортосунда бири-бирине сүйүү. Сизден позитив деле алса болот экен. Алтындарым. Мен балдарыма аябай урушам. Ошол өзүңүз сепарация болушуңуз керек. Ата-энеңизден, мисалы, биз тапшырмаларды беребиз. Блицифрин деген техника бар, зиринг терапиясы бар, блицифрин терапиясы бар. Терапиялардын түрлөрүн беребиз. Денеден көп терапияларды беребиз. Крикотерапия деп айтылат. Үйөнү кабыл алуу, баланы кабыл алуу терапиялары берилет. Ошол келсеңиздер утасыздар. Кыздар, азыр жазылып калыңыздар. Сиздер үчүн сонун пайда. Бул сабактар өтө кымбат жүрөт. Эмнегедир кыз ооруп жаткандай жаным. Мен ал жерден өзүмдү элестетким келди. Мен ушундай эркелесем, мен кызыма ушундай мээр берсем. Бере аласыз. Каалоо каяктан чыкты? Каалоо сиздин жүрөгүңүздөн чыкты. Каалоо сиздин жүрөгүңүздөн чыкты. Башка бирөө келип каалоо салып койгон жок. Башка бирөө бизге келип каалоо салып да кое албайт. Сен мону сүйүшүң керек, сен могу баланы жакшы көрүшүң керек десе, кошунаңыздын баласын жакшы көрүп кете аласызбы? Жок. Адам сезимдерин өзү гана башкарат. Даже адам сезимдерин өзү башкара албайт, Ал сиздин каалооңуз, демек сиздин колуңуздан келет. Геморрой кирип калабы канча убакта? 1 айдын ичинде результат болот. Кыздар, аябай суроолор көп экен. Могу фото разбор боюнчачы келиңиздерчи, курска жазылыңыздарчы. Давайте фото разборду чатка киргенде чаттан талкуу кылабыз. Ал фото разбор бул установкалар табуу боюнча. Билбейм мен неге ушундай, билбейм мен кызымды уруша берем, билбейм деген суроолорго жооп табасыздар. Кымыз айым, апама жаным, көрдүңүздөрбү? Таарынычыңыз барбы десем, апама таарынычым бар дейт. Жаным, апа, ата биздин өмүрүбүздө бирөө гана. Ал бизди бакты, бакпады, таштап кетти, мээрин берди, бербеди, урду,
кандай болсо дагы өмүрүбүздө бир гана адам. Кечирдим деген бул башка. Сезимдерибиз козголуп кетет. Кабыл алууну үйрөнүшүбүз керек. Биздин сабактарда интенсивде да бар, прода да бар. Атаны кабыл алуу жана апаны кабыл алуу сабагы бар. Курска жазылсаңыздар, терең айтам. Эми жазылсаңыз, жазылбасаңыз, ал сиздин чечимиңиз го, бирок жазылсаңыз өзүңүзгө пайда деп айткым келет. Эфирди сактайм, гимнастика боюнча суроо бергендер. Жел чыга берет, жел чыгуу интим гимнастика менен кетет, тажап кетем. Бир жумадан баштап интим гимнастика менен тажабай жыргап каласыз. Кыз болуп кудуңдап, монтип каласыз, жыргап каласыз. Энеден беримди ала албай турганын көрдүм. Демек, көбүрөөк сиз апаңыз менен мамиледе конфликт бар. Эгерде курсактан травма алган болсоңуздар, анда поза эмбрион деген бар. Ошо курсактан калган травманы эмдейбиз, ал протарифинде. Барыңыздар протарифинде 2000 сомго жазыла аласыз. Ой, акчам жок, мен прого жазыла албайм деген кыз тырмактарын жасатып салондо отурган болот. Кашын жасатып салондо жүргөн болот. Мондай алтындарды тагып алган болот. Ал просто ал өзүңө махабат бербөө, өзүңүн мээңе инвестиция кылуудан качуу. Опушение маткадан кийин боюнда болсо сифизит болобу? Жок, сифизиттин келип чыгуу себеби башка. Мүмкүн опушениянын да кандайдыр бир таасири болушу мүмкүн. Мен өтө катуу стресс менен ооруп турам. Доктурлар да жардам берет. Стресс доктурлар жардам бере албайт. Эгер стресс жүрө бере турган болсо, фобияга айланат, панический атака болот, анан дальше жаман болот. Ошон үчүн стресс болуп турсаңыз, келиңизчи. Эгер психологко бара алам десеңиз, барыңыз да. Бизде башка психолог да бар, айтмакчы. Кыздар саатына 1000 сомдон кабыл алат. Азыр дагы орун бар, жазылсаңыздар болот, айтмакчы. Менде тыгыз график, январь-февраль орун жок. Менде 3000 сааты деп айтып өттүм, кыздар. Бирок 1000 сомдон кабыл алган бизде дагы бир жакшы психолог бар. 1000 сомдон жазылсаңыздар болот. Анан мого айтайын дегеним, эгерде жок, эми бир эле 1000 сом менен сиз бирок өмүрдү чечип алам деп ойлобоңуз да, бир саатта биздин канча жылдык стрессибиз кетип калбайт да. Ал эми могу сабактарды, про сабагына катышсаңыздар, сабактар сакталып турат. Про тарифин сабак бүткөндөн кийин да 2 айга сактап беребиз. Кайра кайталап конспекти кылып аласыздар, терапия кыласыздар, өзүңүздөр. Күч кубат сизге, биз үчүн убактыңызды бөлүп жатасыз. Алла ыраазы болсун. Амин, амин. Кыздар, ким курска жазылгысы келсе, Инстаграмга дайрекке жазыңыздар. Же группада бар болсоңуздар, группага жазыңыздар. Же мо номерди белгилеп коеюнчу, ушул номерге жазыңыздарчы. 0502 656 656 кайрылыңыз, же дайрекке, группада болсоңуз группага жазсаңыз болот курска жазылуу үчүн. Оффлайнда дагы ата энени кабыл алуу терапиясы өтүлөт. Бирок онлайнга катышканыңыздын бир жакшы жери сабактар сакталып турат да, кайра кайталай бересиздер да, ошонусу жакшы. Бирок онлайнда дагы өтүп берем. Курсуңуз арзан, ооба, өтө арзан. Бирок мындан кийин мындай баалар болбойт. Баа секин байкап атасыздарбы? Баа кымбаттап атат. 1600, 1800, 1800 2 ай болду, 2 ай. Бир эле, даже бир эле курс 1800 болду. 2 жума 1800 болду, анан 2000ге көтөрдүк. Себеби мен өзүмдүн мээнетимди, убактымды баалаймын, терең психологиялык сабактар берилет. Интенсив ушул боюнча тура бериши мүмкүн, бирок про баары бир кымбаттайт, кыздар. Бардык нерсенин өзүнүн баасы бар. Базарга барыңызчы, көйнөктү тандап кийесиз, тандап аласыз. Тамакты тандап жейсиз, бардык нерсенин өзүнүн баасы бар. Турсун эже кандайсыз деги, сиздин курсуңузга жазылып баштай албай койдум го. Курс канча? Онлайн 990 жана 2000 сом азыр про интенсив. Мо номерди жазып алыңыздар да, кыздар, ушул номерге эле байланышыңыздар. Мо Гүлнур айым номер калтырдыңыз го? Жок. Мо номерге жазасыз, же дайрекке жазасыз, же группага жазасыз. Кандай курстар бар? Ушул номерге, дайрекке же группага байланышып сурасаңыздар болот. Оффлайн курстар бар, 2 офисте өтүлөт. Бири 8-микрорайон, бири филармония район.
филармониянын айланасында өтүлөт. Ал эми экинчи онлайн про жана интенсив болуп бөлүнөт. Айым сыры курсу, кыздар, айым сыры деп неге айтылат? Ошону айта кетпептирмин, Аялдар, биз кылыктуу болгонду үйрөнүшүбүз керек. Кылыктуу аял болгонду. Флирт деген бул кылыктануу. Көз менен, дене менен, үн менен кылыктануу. Көз менен кантип кылыктанасыз, сабактан айтабыз. Дене менен кылыктануу деген мисал чачыңыздын учун бурап коесуз, Дене менен кантип кылыктануу керек, флирт жасоо керек, аны сабактарда айтабыз. Жана үн менен кылыктануу, анан сөз менен кылыктануу деген кошулбай калыптыр. Сөз менен кылыктануу. Мисалы, сиз сөз менен кантип кылыктанасыз? Үйдө да күйөөңүз менен кучакташып жатканда, күйөөңүзгө айтсаңыз болот. Мени кучактаганыңдан мени кандай сүйөрүңдү билип койдум деп айтыңыз. Кичинекей кыз болуп айтыңызчы. Мени кучактаганыңан менин сүйөрүңдү билип койдум деп айтыңыз. Кыздар деп 60-ка чыккан киши деле кыздар деп сүйлөйт го, Өзүнүн неберелери менен тең кыздарды деле кыздар деп айтат. Демек, алардын жүрөгү баары бир жаш, энергиясы ашып турган сулууларга тартыла берет. Анан дагы сөз менен кылыктануу. Көчөдө жүргөндө, мисалы, флирт кылсаңыз болот, конокко барганда флирт кылсаңыз болот да. Аны эми курста айтайын, булар аябай кызыктуу темалар. Флирт деген бул кылыктуу аял. Аял кылыгы менен сулуу, аял кылыгы менен аял деп айтабыз, Эң башкысы сиз амалкөй болгонду билсеңиз болду. Менин курсумдун аты бекеринен айым сыры эмес. Сырдуу айым болгонду ошол мама папа дефицити деп айтып өттүк. Кимдер кылыктана албайт? Самооценкасы төмөн, өзүнүн кемчилиги издей берген кыздар кылыктана албайт. Кимдин самооценкасы төмөн, сүйлөгөндө сөзүнүн аягын таппай калат, туура эмес сүйлөйт, же болбосо чыкпай отура берет. Сен мага тийбе кара көз, мен сага тийбейм кара көз. Ийгиликтүү адамдар менен сүйлөшүп кете албайт. Ашыкча салмагы бар кыздар флирт жасагандан кыйналат. Ата апасы менен мамилеси олуттуу көйгөйү бар кыздар флирт жасай албайт. Мондай го. Анткени ага эмоция бербеген, атасы, апасы эмоция бербеген. Биз 0дон баштап сабактарды секин өтүп, ушул сабактарга келебиз. Эгер мен кылыктана албайм десеңиз дагы, сизде сөзсүз жакшы жыйынтык болот. Ким кылыктангысы келет? Баарыңыздар кылыктуу аял болгуңуздар келет го, кыздар. Ким каалады, демек ал сиздин жүрөгүңүздөн чыкты. Каалоону сизге бирөө алып келип туруп, каала, мону жаз дебейт да, бул сиздин жүрөгүңүздөн чыкты. Демек сиз аны кыла аласыз. Мен дагы бир кездерде катып калган аял болчуп, күйөөм кааласа сөгүп кетет эле, кааласа урушат эле, урат эле, таяк жегем, көгөргөм, көгөрүп алып деле жумушка барган күндөрүм болгон. Бирок мен азыр өзүмдү сүйөмүн. Жана мага бирөө жаман сүйлөгөнгө, катуу сүйлөгөнгө мүмкүнчүлүк бербеймин. Анткени тилиме фильтр коюп сүйлөгөндү үйрөндүм. Тилиңде фильтр болсо, сага башка бирөө деле катуу сүйлөй албайт. Тилге фильтр койгонду үйрөнөбүз, ойго фильтр койгонду үйрөнөбүз. Көп тапшырмаларды аткарып жетишеминби? Про сабагын 43-группаны 2 ай сактайбыз сабак бүткөндөн кийин. Бегматова, гимнастика жасагандан кийин бат-баттан зара чыга турган болдум. Сиз бизге катыштыңыз беле? Же башка жака катыштыңыз беле? Канча убакытта келип төрөттөн кийин айыз ар кимде ар түрдүү. Төрөттөн кийин айыз канча убакыттан келет деген суроону бердиңиз. Үстү келип токтобогон айымдарга катыш солуу. Алтындарым, токтобой атса неге жүрөт? Жок, токтобой атса катышпасын дагы барып гинекологко көрүнсүн. Неге токтобой атат? Зуд барбы, эрозиясы барбы, кандай проблемасы бар? Жок, срочно барыш керек. Же болбосо полип барбы цервикальный каналда, сөзсүз гинекологко барсын, айланып кетейин. Токтобой калган болчу эле. Неге сиздер жаныңыздарга кыянаттык кыласыздар? 10 күн болуп кетти, сен барышың керек.
эрозия болгондо тез менструация келе берет, бозулат, 15 күнгө созулуп кетет, көптөн келет. Полип болсо сервикальный каналда, анда дагы ушундай болушу мүмкүн. Канча убакыт болот? Интенсив 15 күндөн ашык 20 күнгө чукул убакыт болот, про 2 ай болот. Менин боюмда бар, азыр шартым жок. Шартты өзүңүзгө өзүңүз түзөсүз. Адамдан үмүткөр болбой, Кудайдан үмүт кылыңыз. Сураңыз, сурасаңыз Кудай берет. Ушунча адамга ким берип атат? Өзү кетмени тапса дагы эгер таппаса таппайт, Кудай бербесе таппайт. Кудайга ниет кой, Кудайдан сура, кагылайын Кудай, сен мага берчи деп. Ушундай жалынып дуа кыл, Кудай берет. Неге сиздин Илон Макстан эмне айырмаңыз бар? Елизаветтадан эмне айырмаңыз бар? Аларга берип аткан байлыкты неге бербейт? Сизге бербей атат. Алар сурап атат. Туура сураганды үйрөнүш керек. Бул да кантип туура сурайбыз? Курста бар негативдүү ойдон арылуу, ойдоңдоо сабагы бар. Негативдүү ойлорубуз менен жашай берсек, анда алдыга жыла албайбыз. Шартты өзүңүзгө өзүңүз программаны билүү үчүн номерге жазасыз, дайрекке жазасыз же группага жазасыз, программа аласыз. Геморрой запордон кыйналган беременныйга пландап, кош бойлуу болууга пландап атабыз дедиңиз. Баткенде чек арада турабыз, стресс, депрессия болуп калган, курска катышууга мүмкүнчүлүк болбой атат. Негизи Баткенден келгендерге биз акция кылып бердик. Бекер кылсаң баркы жок болот да. Сизге биз бекер бергибиз келет, бирок сиз бекердин баркы жок болуп калат да, ошол жагы бар да. Эгер катышам десеңиз хорошо, катышыңыз, бирок хотя бы бир половинасын төлөшүңүз керек болот. Неге дегенде бекердин баркы жок, сиз айтасыз эртең Турсунай Керимбековнага катыштым, бирок менде результат болбоду деп айтасыз да. Онлайнда гимнастика жасай алабызбы, сиздер көргөзүп бересиздерби? Ооба, жасай аласыз. Кана мисалы мындай бир жумада бир жолу түз эфир өтүлөт, анан гимнастикалар берилет. Давайте жакшына болуп отуруңуздар. Көпчүктү көтөрүп бир жатыңыздарчы. Көпчүктү көтөрүп дегенде кандай? Хорошо, макул, эч жериңизди көтөрбөңүз, жатыңыз. Тегиз жерге жатыңыз. Тизени бүгүп коюңузчу. Барыңыздар. Тегиз жерге жатыңыздар. Тизени бүгөбүз. Тизени бүгүңүздөр. Колум бош, бутум бош, бүткүл денем бош. Жаратканыма чексиз шүгүр айтамын. Көзүм бардык майда детальдарды көрүп атканына шүгүр айтамын. Бош таштаңыз. Эми менин колум менен жарышып, акырын кынды жумуңуз. Кын деген мына зарача болчу, түтүкчө. Мына бул жерде эле жумуп коесуз. Мына могу жерде эле жумуп коесуз. Ушул эле жерде акырын жумасыз. Кана жай жумуңузчу. Жай бошотуңуз. Кайрадан жай жумуңузчу. Жай бошотуңуз. Дагы жай жумасыз. Жай бошотосуз. Ким жасады? Окшоштубу? Жымырадыбы? Башкача сезимдер болдубу? Жакшылыкка себепчисиз дейт алтыным. Маткам ооруп атат, бала чыкчудай болуп. Биринчи баары жакшы дей турган болсо, анда келиңиз Элмирайым, демек кровообращение бузулган болушу мүмкүн. Келиңиз баары жакшы десе, менин жолдошум Москвада 4 жыл болуп жатат. Келбейт, жакшы эле сүйлөшөбүз, 3 балабыз бар. Мен аны менен кантип чогуу жашагым келет. Эй, алтындарым. Могу Москвада деген аял, айым, мына кантип чакырып алсам болот деп атасыз. Кантип чакырып аласыз? Давай кел, мо балаң кыйналып атат, мен кыйналып атам, давай кел десеңиз эркек коркуп кетпейт. Кимдердин күйөөлөрү Россияга кетип калат. Өзүн карабай койгон, өзүн толук үй бүлөсүнө арнап койгон, бала чакасына арнап койгон эркекке берилип кеткен. Мен деп атасыздар. Жасадыңыздар, азаматсыздар. Азамат титирет. Азаматсыздар. Менде ощущение болду. Мына ушундай жүрөнөсүздөр. Бираз возбуждение болдум. Клитордун булчуңдары жаңы ойгонуп келатканда ошондой болот. Мен кыла алдым. Мына көрдүңүздөрбү, кыла алат бекенсиздер? Ушундай эле беребиз, онлайнда деле. Жасай аласыздар. Кызыгандай болду. Вот, көрдүңүздөрбү, ошентип кызык. 3 күндөн кийин, демек, көрдүңүздөр, ишендиңиздер, 3 күндөн кийин кызып атат, ысып атат, кайнап атат деп айтат күйөөлөрүңүздөр. Болгону туура жасоо керек. Биз менен сиздер туура жасайсыздар.
Мен өзүмдү Кыргызстандагы номер 1 гимнастика тренери деп айта алам. Бирок мен номер 1 психолог деп ушундай бир күбөлүк берип коюшту. Кыргыз Республикасынын номер 1 психологу деп берип коюшту. Эми мен жөнүндө мага ишенип атышат. Мен негизи албайм десем да болбойт. Жок, Кыргызстандагы мыкты психолог деп көрүнүп атабы сиздерге. Мыкты психолог деп күбөлүк берип коюшту. Бирок кабыл алдым, ыраазымын. Анан номер 1 психологмун деп айтам. Номер 1 психолог деп берсе хорошо алам. Бирок психолог деп дагы беришти, ыраазымын. Салам, сон эжесиз го. Эми биринчи жолу сиздин түз эфириңизге катышып атам. Мен дагы жасадым, мен кыла алдым, аткардым. Мына мен жасадым, жумшак болду. Эмне кызыйт, азыр кирдим. Укпай калдыңыз, эфир сактайбыз. Кынды кысканды сезип атам, кое бергенди сезбей атам. Акырын үйрөнөбүз. Курска келгенде суроо жооп менен жасайсыздар. Мен жасадым, анус кошулуп кетет, башында анус кошулуп кетет кыздар. Алдыңкы булчуңдар мондай жайгашканда, татаал булчуңдар, ошону туура жасабасак зыян болуп калат. Модан көрүнөр бекен, Модан көрүнөр бекен. Алдыңкы жыныскынын башкарып турган булчуңдар мондай абалда жайгашат. Мондай абалда. Жана мына ушундай абалда жайгашкан булчуңдар бар. Анан арткы тешикти башкарып турган булчуңдар мондай абалда жайгашат. Ошон үчүн биз кын анусту туура бөлүп жасабасак, анда зыян болуп кетет. Ошон үчүн тамак тандап жегенде эле интим гимнастиканы туура жасоо керек. Мен жасадым, жаңы спираль салдырдым. Кеминде 15-20 күндөн кийин сиз татыктуусуз, алтыным, ыраазымын. Төрөгөнүмө 5 күн болду, кан токто элек, ошондо постиродов канча убакыттан кийин. Кан токто элек болсо деле 5 күндөн кийин, 3 күндөн кийин жасай берет. Эгер обильно кан келип турган болсо, бир аз кое туруу керек. Анан кан азайганда жасай берет. Эгер разрыв болгон болсоңуз, анда кеминде 1,5 айдан кийин. Эгер кесарево болсо, аялдар анда кеминде бир 4 айдан кийин жасаса болот. Бирок кичине ооруксунуу болсо, кичине ачышуу болсо, кесарево болгон жерде анда жасоого болбойт. Ал эми баары жакшы, разрыв жок, кесарево жок. Демек 3 күндөн кийин жасайсыз. Обильно кан келип турса, анда кан азайганда. Кынды кысканда ичи кысылабы жоган курска келгенде үйрөнөсүздөр. Мен да биринчи жолу катышып атам эфириңизге. Ыраазымын, алтындарым. Эрозия болсо болот. Эгерде эрозия жаңы башталган болсо, интим гимнастика менен кетет. 5-10 кыйынчылык болсо, анда лечение плюс гимнастика кылсаңыз эрозия кетет. Ал эми чоң болсо, анда врачтын уруксаты менен жасоо керек болот. Кантип арыктаса болот, рекламадагы дарыларды ичсе болот? Жок, рекламадагы дарылар бүт витаминдериңизди жууп кетет. Кайсыл бир күнү матка, вялый болуп калганын билбей каласыз. Кайсыл бир учурда терилериңиз бошоп, тез бырышып кеткениңизди билбей каласыз. Нет, рекламадагы дарыларды ичпей эле туура тамактанып коюңуз. Офлайн катышсак акчасын 2 бөлүп төлөсөк болобу? Сатуу бөлүмүнө кайрыласыз. Салам, мен да эми кошулдум, башын түшүнбөй калдым. Менде киста бар экен, сол жагымда интим гимнастиканын жардамы тийеби? Киста кетпейт. Эми жана поликистоз же фолликулярный киста болсо, анда интим гимнастика жасаганда матка жашарып, яичниктин функциясы жакшырып, поликистоз же фолликулярный киста кетиши мүмкүн да. Интим гимнастика менен кетпейт. Бирок могу матканын функциясы жакшырат, интим гимнастика жасаганда матка жашарат кадимкидей. Анан могу яичниктин иштөөсү жакшырат, трубанын функциясы жакшырат дагы. Поликистоз жана фолликулярный киста кетиши мүмкүн. Бирок кистанын түрлөрү көп го. Киста интим гимнастика менен кетпейт. Бирок интим гимнастика жасап, могу киста миомасы бар аялдар деле интим гимнастика жасап, ушул көйгөйлөрүнөн арылуу алууга болот. Геморрой, загиб, пайыздын ооруп келүүсү, жатын төмөн чыккан болсо, кындан же чыкса, кын кеңейүү, зара кармай албоо жана башка көйгөйлөрдөн арылуу алууга болот. Отуруп жасаса болобу? Жок, башында. Мен суроомо жооп берген жоксуз. Кыздар, бул жерде көп кыздардын суроосуна жооп берилген жок. Сиздер көпсүздөр го. Турбамды алтай мурун байлаткам, катышсам болобу? Алтай мурун байлаткан болсоңуз катышсаңыз болот. Сону түшүндүрөт экенсиз. Ыраазымын, алтындарым. Боюмда бар, табарсыкта варикоз бар экен, маалымат бериңизчи. Боюңузда угроза жок болсо катыша бересиз. Негизи маткада, алдыңкы булчуңдарда варикоз болсо, интим гимнастика менен кетип калган учурлар бар. Бирок варикоз кетет деп айтылбайт да. Бирок варикоз кичирейет кээ бир аялдарда ошол боюнча калат варикоз, кээ бир аялдарда кетип калып атат.
Бирок негизи варикоз кетет деп айтылбайт. Бирок эми ар кимдин физиологиясы ар кандай болгон үчүн кетип калган учурлар бар. Гормоналий нарушение болгондо нур үстүнө нур жасаңыз, гормоналий нарушение болсо интим гимнастика жасап сөзсүз арылып алууга, кадимкидей гормондордун иштөөсүн жакшыртууга мүмкүнчүлүк бар. Курсту бир аз жылдырсаңыз болот, 13 деп атасыз, акыркы срок айлык тигиче. Табыңыз, бирөөлөрдөн сураңыз. Менде айыз келген учурда башым ооруп атат. Нерв системасына таасирин тийгизип атат го. Матка өзүнүн кызматын сонун аткара албай, менструация келгенде нерв системасына таасирин тийгизип атат. Менде выделение эле боло берет, мазокто обычный воспаление. Воспалениега лечение алып коюңуз, дагы интим гимнастика жасаңыз болду. Топтону коюу выделение, нормада выделение келет. Арыктай турган группа ачпайсыңбы? Бизде арык бар, арыктоо марафону бар. Туура тамактануу катышыңыз. Бизде атайын адис бар. Эндометриоз кетеби интим гимнастика менен? Жок, эндометриоз жаңы башталган болсо кетиши мүмкүн. Бирок билбейм, кетет деп айтпайбыз. Эми жаңы башталган болсо, лечение кыл деген болсо, бирок эми эндометриоз кетти деп айтпайбыз да. Жаңы башталган болсо интим гимнастика жасап, баарын жасай бересиз. А эгерде көп болгон болсо, башталганда эндометриоз, анда базовый техникаларды жасайт. Кыздарга башка сабак берилеби? Ойлоп жүрөм кыздарга өзүнчө группа ачканды. Влагалишеде варикоз болсо кандай? Ошол айтып өттүм, варикоз боюнча эң туура беришиптир. Мен кубанычтамын, анткени силерден алган результаттар сонун. Алтыным. Марина айым, психолог деген, мыкты психолог деген көбөлүк беришти десем, эң туура бериштир. Мен кубанычтамын, анткени силерден алган результаттар сонун дейт. Ыраазымын Алтыным, жакшы жылуу сөзүңүзгө. Жолдошум менен катышканда 2-3 жолу болот. Ошондо экинчисин кошулганда менден баат эле влажный болуп чыгат. Ошол неден болот. Эми влажный болгондо чыгам. Азыр 2 саат болду, чыгыңыз деп атат. Эже сизге консультацияга катышайын деген, 1 саат Москвада иштейм, графигим сиздин сабагыңызга ылайыкташтырып коеюн деген. Эгер түз эфирге катыша албасаңыз, эгер мага жеке консультацияга жазылам десеңиз, азыр февраль, мартка орун жок. Эгер күтө алсаңыз, апрелге жазылып койсоңуз болот, күтөм десеңиз. Ал эми жеке сабакка катышам десеңиз, түз эфирлер сакталат. Каалаган учурда кайра-кайра көрүп аласыз. Жана Москвадагыларга телеграмдан өтүлөт. Непроходимость болсо жардам берет. Лейкоплакияга кандай жардам бере алат? Жок, лейкоплакия интим гимнастика менен кетет деп айтпайбыз. Врачыңыздан уруксат сурап катышсаңыз болот. Менде выделение пайда болуп калды. Жакшы свечаларды билбейсизби? Жок, биз свеча билбейбиз. Выделение эмнеден келди? Тактаңыз дагы интим гимнастика жасаңыз. Выделение болсо дагы интим гимнастика менен кетет. Бул жерге кошулбай калыптыр, жазылбай калыптыр. Эми көп көйгөйлөр интим гимнастика менен иреттелет да. Эгерде стресс, депрессия, опушение болгондон выделение болуп аткан болсо, алдыңкы булчуңдар бошоп кеткенден выделение болуп аткан болсо, анда интим гимнастика менен эле жок болот да. Кыздар, көп суроолор келди. Суроолорго жооп берип бүтчүдөй эмесмин. Нурия айым Турсун эженин сабагына былтыр катышып жакшы сабак алганмын. Күйөөм кадимкидей билген, эмне кылып жатасың, башкачасың деп. Вот сонун массаж кылгам күйөөмө. Массаждын түрлөрү бар, позалар берилет, жыныстык катнашка туура келген. Медобразование бар болобу, медицинский башында өзүмдү тааныштырып өткөм. Казакстандын психологдор коомунун мүчөсүмүн. Бул Казакстандын психологуна казакча жазуулар көрүп атасыздар, Күбелик деп турат. Казакстандын психологдор коомунун мүчөлүгүнө киргенмин жана акушер-фельдшерлик билимди кызыл диплом менен аяктаганмын. Жашоомду өзгөрткөн, мына көрдүңүздөр, результаттарды жазып атышат айымдар. Ошко ачпайсыз, барекет бар жакында. Кыздар, саламатта калыңыздар. Курска жазылуу үчүн дайрекке жазасыздар, же номерге жазасыздар, же группада болсоңуз группага жазсаңыздар болот. Жаңы кирип калгандар эфирди башынан көрүп чыгыңыздар. Бардыгыңызга гипнотика кандай баарына жооп берилген. Саламатта калыңыздар. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө эфирде сактап койгонго аракет кыламын.